Сизден чыгып атам, мага бөлүшүңүз. Сразу. Достор, мен азыр аэропорттун жанындагы кут айылында турам. Бул жакта деген аябай проблема экен. Мен өзүмдөн чыкканга Билайндын интернети иштебей экен да, ошондуктан мен бул жактан чыкканга туура келип атат. Бирок деген сиздер Алтынай Арыстанбекованын аккаунтуна кирип, ошол жактан көрүп, ошол жактан бөлүшүңүздөр. Себеби дегенде биякта аябай көп адам чогулду. Булар деген мен көп күндөн бери күтүп атат. Анын арасында да түштүккө кетип калдым белечи. Анан азыр келгенге туура келди. Буга чейин да мен 1-2 түз эфир кылып анан келатам да. Ошондуктан айта бериңиздер, эми чекесинен айта бериңиздер. Кана жанагы киши? Сиздер деген айыл башына нааразысыздар, Саламатсызбы? Сиздин аты жөнүңүз ким? Атам Асан Дүнүшалиев. Асан байке, ушул артында турган чогулган эл сизге нааразы экен да. Ушул жарандардын баарына жерди сатып, акчасын алган экенсиз. Бирок деген жанагындай кызыл китеби жок экен да. Бул жерди сиз кимден алгансыз? Эмне үчүн сиз бул жерди сатасыз? Сизге тиешелүүбү? Мындай чоң кыз эми. Сиздин аты жөнүңүз ким? Мен чоң кыз эмесмин. Менин атым Алтынай Арыстанбекова, көз карандысыз журналистмин. Көз каранды журналист болсоңуз, Алтынай Арыстанбекованын анда мындай. Бул жер 2005-жылы өкмөттүн токтому менен Бишкек шаарына жеке турак жай куруу үчүн өткөрүп берилген жер 100 гектар. 100 гектар жер кимге өткөрүлүп берилген? Бишкек шаарына, Сокулук Ноопаловка айлы өкмөтүнөн Бишкек шаарына өткөрүп берилген. Анан ошону мына ага чейин ген пландар иштелип чыккан. Мурда дагы 2010-жылдагы сот көрүп, соттун чечимин чыгартып мыйзамдаштырганбыз. Азыркы иштер дагы бүт мунуга жоктоп аткан жактын баары бүт тийиштүү кагаздары менен азыр адвокатка берилди, сотко өттү бүгүнкү күндө. Соттун кароосу. Эмнеге сотко өтүп атат? Кимди соттоп атасың? Мыйзамдаштыруу үчүн. Эмне үчүн сотко өтүш керек? Сот мыйзамдап береби? Сот мыйзамдаштырат. Архитектура ген планы биз өкмөт кол коет го. Архитектураны биз сотко бердик. Архитектураны сотко бердик. Сиз кайсы кызматта иштейсиз? Мен эч кызмат эмес, биз жарандык коомбуз. Ким деген? Ушул айылда жарандык коом түшкөнбүз өзүбүз мына мыйзамдаштыруу дегенде мындай себетине, жолуна буга чейин сууларды бүтүрүп. Кимсиң деп ошону айтпайсыңбы? Асан байке, бирок деген ушул жарандардын бардыгы сиздин колуңузга акчаны берип жерди алган турбайбы? Эч кандай акча алган жок, департаменттен тактасын. Эч кандай акча алган жок. Расписканы бергиле. Койчу муну. Асан байке. Жок, расписка, кандай расписка? Мына арыз. Мына. Али бала конекей. Жок, жана расписканы. Мына акча боюнча. Мен Абдрахманова Алтынай кут конушунун жашоочусу Асан байкенин жардамчысы болуп иштейм. Кут конушунан Ташкулов Жеңишбекке 4 соттук жер тилкесин бөлүп бердик. Ошонун негизинде 138 000 сом берди. Абдрахманова Алтынай. Ким берип атат 138 000 сомду? Мен берип атам. Сиз берип атасыз? Кимдин колуна? Алтынайдын колуна берип атасыз. Алтынайдын колуна, Асан байкенин жардамчысы. Күбө Наркеев, Ташкулов мен. Буга эмне дейсиз? Эмне деп мен берди экен муну. Буга тиешем жок. Кандай билбейсиң? Кандай билбейсиң? Асан байке жардамчысы деп атпа, Асан байкенин жардамчысы деп атпа. Асан мына мени билесиңби? Мени колуман алгансың акчаны. Эми дегенде Каршыда турган тийиштүү органдар бар. Органдардын кереги жок. Кандай билбейсиң? Мени колуман албадың басам. Мен колум менен санап бердим 12-жылы. Кандай билбейсиң? Эже канча санап бердиң? Эже канча санап бердиң? 25 000 санап бергем 12-жылы. 12-жылы 25 000 сом санап бергенсиз. Канча сотук жер алдыңыз? 4 сотук алгам. Үй салдыңызбы? Салдым үйдү. 12-жылы ноябрдын 16-сы күнү берген. Менде жазууларынан бери бар. Барды бар. Асан байке, башынан баштап айтыңызчы. Бул жер кимге караштуу жер? Эмне үчүн силер ушул жерди алып, анан элге саттыңар? Эмненин негизинде? Бул жерге 2005-жылы ген план чыккан архитектурадан, Бишкек башкы архитектурасынан. Ошонун негизинде бул жерге чечим чыккан. 4 районго деген чечим чыккан? Первомайский акиматтардан 4 райондон чечим чыккан. Эмне деген чечим? Үй салуу үчүн жеке турак жай курууга. Ошончо мына булар үй салып курулуп атат азыр. Эмне үчүн сиздер сатасыздар? Эмне үчүн мамлекет эмес? Эмне үчүн мамлекеттин кассасына түккөн эмес? Мамлекеттен эмес, мен Асандан алган. Мына жерден алып элдин бардыгы Асандан алган. Жардамчыңыз алыптыр. Ким канча сом акча берди Асан байкеге? Айтыңыздар. Мен муну мен бул жерден жерди алып атканда айыл өкмөтү менен тааныштырган Алтынай эжени жардамчым деп тааныштырган. Анан мен 160 000 бердим. Канча алдыңыз жер? 4 сотук. 4 сотук жер алдым. Мен бул жерден жер алып атканда мага решение бергиле десем бербеди. Мен 150 000 санап бердим.
мага кагазды бересиңер 10 миң берем деди. Анан 10 күндөн кийин кагазын алып келип берди. Эмне кагаз? Эмне кагаз? Решение берген. Көрсөтүңүз. Не үчүн мындай кылат? Асанбайке кетпей туруңуз, сизге соолор толтура экен. Так, ушул кагазды берген. Кыргыз Республикасынын Бишкек шаарынын мэриясынын 1-май райондук администрациясы 28-июнь 2005 выписка из постановления. Это просто выписка из токтомдон эле эме бир кичинекей бир нерсе берип атат да. Жер бөлүнүп берип атат. Жеке менчик үй курганга. Новопавлов айыл өкмөтүнө карайт экенсиңер, Сокулук районуна. Ошоктон шаардыктан же. Азыр Ленинскийге каратып. Азыр Ленинскийге карап калабыз. Мына мисалы үчүнчү. Караткан Ленинский. Площади 400 деп атат, 400 квадрат метриңиз 4 сотук болобу? Эми бул деген кызыл китеп эмес да, байке? Бул кызыл китеп эмес. Булар деген баягы сиз айтып атпайсызбы, токтомчукта деп атпайсызбы, чечим деп атпайсызбы? Ошол чечим да. Ошол чечимден эле үзүндү да булчу. Ооба. Эмне үчүн андай кыласыңар? Аны эме эч кандай эме жок. Муну тийиштүү органдар бар. Департаментке. Тийиштүү органдар деп органдарга эметпеңиз. Сизге азыр конкретно эл келип Асан байкенин колуна баланча сом акча берген деп айтып атат да. Ошону ар бирине жооп бериңизчи. Мына эже бериптир. Мына кыздар. Бул канча бердиңиз? Канча бердиңиз? Айтыңыз. Мен 74 миң берген, биринчиден мен алган бул жердечи. 10 миң эмек алган кызыл китепке. Мына кагазы бар. Ана мына. Сизге выписка из постановления. Мен эмеге бардым эле, муну ГКМнын эмелери эметилди. Бул фальшивый деди. Фальшивый документ бергенсиздерби? Мына фальшивый, мына ишенбесең чал азыр чыгып берем. Калтагына мындай фальшивый такташ үчүн алып. Мына фальшивый. Тактагандан кийин айтып атпайбы? Байке туруп туруңуз. Асан байке, муну ким берген сизге? Бул эми бирөөдөн сатып алат да, мына. Кимден сатып алдың го? Жок, бул жок болсун. Эч бирөөдөн сатып алган эмес. Мына капырым алдап, мен ак үйдө охранада иштечимин ошондо. Мага алдаган. Менин фамилиям жазып. Документ боюнча 90 миң акча берип, мына киши өзү берген. 90 Жок эми аргандай алганда. Жок, туруп. Алтын деген жардамчысына үйүнө барып туруп мен берген кол менен эсептеп туруп акчаны. Мына ушул Канча бергенсиз? Документ берген. 70 канча сом берген. 74 миң бергенсиң, Аны туурасына. дагы бергенбиз. 10 миң эмеге берген. Кызыл китепти алган чуркан мына. Мен уну алып алайын десем болбогон. Кызыл китеп бербептир да. Берген жок. Мына ошол сөкөз кырылышып Сиз атат. канча алгансыз? Биз 130 миңге 2014-жылы мен, күйөөм, дагы жаныбызда эме атайын жерди көргөзгөн эжебиз, алтын эже, бул байке, ана шофер бар эле. Ошондон келсек, байкенин өзүнө эменин цемент бар, цемент салынган. Ошонун өзүнө келип, байкеге 130 миң эсептеп бергенбиз десем, мойнуна албай атат. Алтын эже айтты, сен күйөөңдү тааныйм, Калдыбаев Нуржигитпи? Ооба десем, ал сары баланы тааныйм. Ооба алганбыз деп, мына байкеге айтса, байке мен аны тааныбайм, анда ошону жаздырып алып, заявлениени дейт да. Байке сиз деген берген эмесиң деп атпайбы? ооба, тиги эме жардамчыңыз аркылуу алдырган турбайсызбы акчаны? Жанысым билбейт да мен. Байкеси макул. Ана жардамчыңыз кана ошо алтын деген кыз каякта жүрөт? Үйүндө экен. Үйүндө эле, папамда келиптир. Ылдый тедак жакта. Үйүндө экен. Чакырбайсызбы? Жардамчыңыз болуп жүргөн турбайбы? Чакырсын. Жок, жардамчыңыз болуп жүргөндөн сиз билесиз да, телефондо бир чакырбайсызбы? Билет. Үйүндө эле ошол эжесин астында. Эже, мына мен Айта бериңиз. Мен деген мына тети ачтын жанында экенбиз. 2015-2014-жылы могу жер жарылыптыр. Жарылып биздин прям үйдүн тети көк дарымен көртасыздар шифрды. Шифр могу. Ооба. Ошонун жанында биздин үйүбүз. Ошо чейин прям агып келиптир. Бок, ачыскачы. Мен 2014 алгам, 2015 мына мен үй салганмын. Мынакей жер эмем. Мен Асанбайке менен окшош бериптир. Алтын эженин үйүндө $2600 мен сана бергенмин колдоруна. Ошондо сом менен канча болуп калат эле? Сомду билбейм, 60 канча эле курс, ошондо 61-62 эле сом курс. менен берген. Мен доллар бергенмин мен. $2600 бергенмин колдоруна. Азыр ошондо жашап атасызбы? Ошону мен жашап атам, жер налогторуну бүт төлөп атамын азыр. До сих пор 2005-жылдан берки налогторуну полностью төлөп келип атам, мынакей. Квитанциялар бүт баары менде турат, мынакей. Бул далил болот. Далил. Сиз ошол жердин ээскенин далил болот, сатып алганыңыз далили. Мына жер налогтору бүт. Кимдин колуна бергенсиз акчаны? Акчаны Алтын эженин колуна, Асанбайке экөө чогуу. Алтын деген атын булгаптыр да, алгыс. Неге сиз бул жардамчыңыз? Экөө келип Асанбайке
жерди көрсөткөн мага. Бизге да биздикин да. Байке, азыр. Жерди көрсөттүрсүз, бөлүп берипсиз, чийип берген экенсиздер. Мына сеники деп туруп, бирок деген акчаны деген только алтын аркылуу алган турбайсызбы? Сразу албайт эже. Bir cumadan keyin gelip, bir cumadan keyin, 10 günden keyin, 5 günden gelip alıp ketет акчаны. Таксимеде? Сразу эмес. Бөлүп Жок, акчаны полностью алып кетет. Просто бүгүн мен барып бердим акчаны. Bir cumadan keyin, 10 günden keyin барып өз байке алып кетет. Мен бүгүн ала албайм өзүм. 10 günden, 5 günden алып кетет. Ал акчалар каяка кетип атат, Асан байке? Кимден алып кетет акчаны? Алтын эжеден да. Аны алтындан сурагалар. Асан байке, ошол акчалар каяка кетти? Аны алган кишиден сурасам мен буга жооп бере албайм. Мисалы үчүнчү, Алтын эже үйүндө болсо машина менен чакырып келиңиздер, алып келиңиздер, давайте. Ушунча чогулганга жараша. Мына өткөндө буквально бир жумадай болду да, архитектурадан, госрегистрдан киши келди. Ал мэрияга бул эжекелер тиги арыздангандыгы үчүн келишиптир да. Анан ошондо биз мурундагы собрание болгондо ген планды көрсөтүңүзчү, ген планды көрсөтүңүзчү деп эле требуйт этип жүргөнбүз да. Анан ген планды такыр көрө албай жүргөнбүз. Анан ошо госрегистр келгенде мына телефондорубузга тартып алдык ген пландычы. Бул ал эле бул частный лицолор эле эмес. Биздин даже деген жолдун үстүлөрү сатылып кеткен. Жол жок азыр бизде. Эгерде могу азыр жыш айылдар тура турган болсо, анда элдер момунтип айланып тиги көчөнүн башынан тиги көчөнүн башына чейин айланып барып чыгышка туура келет. Бул бир. Экинчи, школго деп мына менде азыр картасы тартылып турат телефонумда. Школго, больницага, садикке деп сатылган бөлүнгөн участок бар. Ошол участок мына бул кишилердин үйү ошол школдун биринчи катарына бүт салынып калган. Мына ошол баары Асан байкенен алышыптыр. Анан эми анын баары көрсөтүлдү дагы, анан баягы ызылдашып тиги госрегистрга барганда көрсөттүк да, картада эчтеке жок. Мына бул деди. Анан Асанбек айтат, буну сот чечет деп. Анан эми госрегистрдан сурап атпайсызбы, сот кандайча чечет десек, сот снос кылат деди. Бүттү сүзүстүрөт, ал үйлөр жок, көчөнүн үстүндөгүлөр да үйлөр жок, мектептин үстүндө үйлөр да жок деп атат. Анан ошондой эле анан биздин эми алар булар кошуналарыбыз да, кошуна жашайбыз. Кошуна жашайбыз, эми кошуналар менен да жек көрдү болуп бүттүк. Силер деген барып турсаңар, собранияга барган сайын эле барып биздин үйдү сүзтүр деп айтат экенсиңер, тигинин үйүн сүзтүр дейт экенсиңер деп, биз эми кошуналарда тыныч жашабай калдык. Кошуналарда тыныч жашабай калдык да. Мына менде турат бүт баары тең тиги эмеси, карталардын баарында тең. Ал мына катар кимдин катарындагы жеңиштин булардын катарында үйлөр жок. Ал аз келгенсе эми мектептин ортосунан ошо участоктун ортосунда 2 үй турат азырчы. Салынып башталган былтыртан баштап. Бул эми айылдын келечеги жок да, биз мисалы үйдө аларды эмне деп алабыз? Могу жерге мектеп салынат экен, могу жерге деген больница түшөт экен. Биякта мектеп жок. Жок, салынат жок участок бар. Жок, эчтеке жок. Суучу суу. Суу да жок, суу. Сууну ташып ичесиңерби? Мондай баткак, сууну ташып ичесиз, сууну анан дагы ошо суу боюнча туура косконуңуз. Пандемия деп. Пандемияда үйүбүздө жаттык да, кол жуумак түгүл ичкенге суубуз жок. Кол жууп чыккыла деп телевизордон айтат, кол жууганга эмес, ичкенге суубуз жок. Эже кечирип коюңуз, мындай да, жанагы жер сатылып атат десе элечи, келип туруп бирөөң деген 150 миң, бирөөң деген 2600 миң долларыңды көтөрүп келип алып атасың да, бирок деген ошону деген талап кылып документин бергенден кийин, анан жанагындай шарттарды түзгөндөн кийин өзүңүз айткандай суу, жол маселеси, мектеп болуш керек. Каяка барып окуп атат балдарыңар? Ошону деген алдын ала. Ошону деген алдын алыш керек болчу да. Ал боюнча да Манас барып. Ошондо деген албай койсоңор, булар акча кылбай калмакта. Балдар эми эртең маршруткага батпайт. Бул жерде акча алган адам жок. Кандайча акча алган? Алтынга бергенбиз деп атпайбы? Алтын деген кызга бергенбиз деп атпайбы? Жок. Асан байке. Асан байке. Байке туруңуз азыр. Мен ичип алыптырсыз. Сиз ичип алыптырсыз. Ичип сүйлөбөңүз. Ооба. Асан байке мен келатканда, мага мондай маалымат түштү да. Мага мондай маалымат жетти. Асан байке, фамилиясы ким Асан байкенин? Жунушалиев. Асан Жунушалиев деген байке өзүнүн адамдарын алып келип алып урушуп атышат деди. Сиз биздин жаман чиновниктерден
жаман адатын жакшы үйрөнүп алыптырсыз. Эмне үчүн элди элге беттештирип атасыз? Эмне үчүн уруштурдуңуз? Буга чейин урушкан турбайбы? Эмне үчүн элге уруштуруп атасыз? Неге мен сүйлөбөйт экен? Мага келип жеткен маалыматты айтып атам. Мен ушул суроомо жооп берип коюңуз. Ушул суроомо жооп бериңиз байке. Эмне үчүн ушул жерде жашагандарды бири-бирине беттештирип атасыз? Бири-бирине беттештирген жок. Эмне үчүн уруштуруп атасыз? Эмне үчүн кыргыз элин бөлүп атасыз? Эмне үчүн бир айылды бөлүп атасыз? Шуну чатактаган бер. Мына бир 2 жылдан бери эле Буреке Асанды эмне жумуштан алайын деп атасың деп мени аркаман кирип урду. Замир деген бала. Асандын жумушу эмне өзү? Асан эч ким эмес экен. Жер саткыч. Азыр мындай болду. Эми бул мыйзамсыз жер сатыптыр Буреке орто жакта бир жолдорду жолдуда үй кылып бөлүп салган экен. Анан ошо көйгөй менен биз ошо бул жол менен чыктык. Бардыңарга жетебиз. Эже бул көчө жактагыларда бияка чогулуп чыктык. Эми туура эмес деп айтсак эле бул жерден ошо мен аркаман уруп келип ошо мен сеними ошо рекеттерге өлтүртүп кетем. Ушул Асан байке айтып атабы? Жок, Замир деген киши ошо сен муну Асан бирок сен Асан жөндө айтпа дейт. Мен айттым, мен себебин айттым да. Эми бул киши ошо мыйзамсыз жер сатып атканда мен деле каршымын деп айтып чыккан. Анан ушундай болду дейт. Анан бул жерде 2 жакка бөлүп атат. Мынакей сиздин бөлгөнүңүз, сиз деген адамдарды жөнөткөнүңүз, өзүңүздөрдүн тарапташыңыздар менен талакташ болгонуңуздун далили. Асан байке, сиз жок болсоңуз, эл айтса бир жөн эле да. Сиз маңдайыңызда туруп алып, сага акча берген деп атат го. Кимди жөнөттүрмүн? Ошо жерде урушка, тарашкыла, мушташкыла дейт. Азыр дагы ошондой болгон турбайбы? Эмнеге Кабрайна кылдыңыз го сиз? Мен больницадан келатсам, балам менен келатсам, туруп турсаңар го, именно силердин эле сизге жабышып турган адамдарыңыз эле. Биз жактагылар жок. Каршы чыккандардан адамдан жок, Эмени козуктаңыздар. Эч кандай жерде бөлүп жарган жок. Мен козуккан жокмун. Элди сиз козутуп атасыз. Биринчиден жерди сатып документ. Сиз эмне кыйкырып атасызбы? Эме эзекмен сүйлөшсө болбойбу силер жакта? Жок, ушинтип алжылдай бересиздер эркеңерди эле. Биринчиден мыйзамсыз жерди саткансыз, акчаны алгансыз. Эмне үчүн деген мамлекетке ал акча жеткен жок? Эмне үчүн ошол акчага берген мектеп курулган жок? Ошол акчага эмне үчүн бияка суу кирген жок? Эмне үчүн жолуңар ылай? 21 кылымда ылайды кечип жашап атасыңар го, кандай бетиңер жок? Эмне үчүн ал акчага мектеп куруп бербейсиңерби ошол акчага? Мен кыскача жооп берейинчи. Жана жанагы помощниги алтын атпайбы? Пандемия учурунда мен могу бүт айылга уят болдук да. Мына бардым, гум помощь таратат дегендечи, көчө боюнча конкретно айтылбайт да гум помощь, мисалы карантин учурунда. Буга берилсин, тиге берилсин, ага берилсин дебейт. Ким укту ошол барып гум помощь албатты, туурабы? Списокто кыйкырып айтып атышты. Списокто ким бар, ошол гум помощь алат. Списокто булардын түшкөн списокту жок, алар албайт. Анан ошол боюнча эже ошол алтын анан Асандар кимдер булар? Ким? Каякта издейт? Мен келгенде эмне үчүн айыл башы анан эмне үчүн булар жардам таратат? Булар кимдер? Билбейм, ушундай экен. Ушуларга сөз берип койчу карындашым. Эме таратканда жалаң инвалидтер калып калган. Мына менин аялым 2-чи курупка сервис. Барсам, Замирин тукуруп коюп мени мушташтырды. Бетип турат. Мына жерде силер амилесиңер. Кана Замир? Качып кетти, эрекетти. Мен бир күн кечке алтын менен ошо гум помощь үчүн милицияга арыз жазып, бир күн кечке аялдардын үйүнө ал жыйынтык чыгара албагандан, ал алтын мына басып жүрөт, дагы эле гум помощь таратып келтирип, могу жерде ар кайсы сөз түзүп. Бул ким? Биз сөзүбүздү укпаган үчүн биз мына кала беребиз. Алтын эже деген сизби? Бияк кишини тааныйсызбы? Ким буяк? Ким? Негизи Асан байке ошол жерде нөлдөн бери келип атат. Нөлдөн бери ошол жерде түптөп келип атат азыр. Ошондо ким болуп иштейт? Кызматы ким? Мамлекеттик кызматта иштейби? Мен сурасам деген ошол өзү айтпай атат. Элдер дагы түшүнбөйт экен кайсы кызматта иштеген. Сиз билесизби? Коомдук башталгычпыз биз. Мына коомдук башталгыч. Эч ким жок. Коомдук башталгыч дагы эмне? Коомдук башталгычта уюмбуз.
эмне деген аты ким? Коомдук башталгыч, эч кандай эме жок, аты жок. Сиз өзүңүздүн уюмуңуздун атын жакшы билбей турсуңуз. Коомдук башталгычтагы эмне? Уюм, бирикме, өкмөттүк эмес уюм, эмне бул? Өкмөттүк эмес, өзүбүзчө түзүлгөн. Эми аталышы барбы, байке? Аталышы барбы? Кандайча аталышы жок? Коомдук башталгыч. Анда кимдин атынан, эгер аталышы жок болсо, кимдин атынан иш кылып атасыздар? Кимдин атынан жер сатып атасыздар? Кимдин атынан жанагы сиз алган акчалар каяка кетти, же? Бердик деп атпайбы? Жердин акчасын айтып атат. Жашаганда сизге берген акча каяка кетти дейм. Жашап атат. Өзү жашап атпайт. Жок, акчаны каяка бердиңиз? Ол кимге берди? Эми бергилесиз аны. Силер саткан жерден саткан акча. Сиз алгандан кийин жердин акчасын алгандан кийин Мисалы үчүн жашап атасыңар да туура. Жок, жашагандан эмес. Көчүп кете элек буга, Кудай сактасын, кетпейт. Ошол акчага сиз акчаны алдыңыз беле? Мына элдер айтып атат, акчаны алды бизден деп атат. Эси ким ошол акчанын эси? Асанбайке жооп бериңизчи. Жооп бериңиз, Асанбайке, жооп бериңиз. Мен айтпайчы, мына алтын сен эшип барып жер алам дегенде. Экөөңөргө колуңарга бердим, 73 000 акчаны. Эсептеп бердим. 10 000 эмегечи. Асанбайке да бар беле? Асанбайке да бар экен, бул да бар экен. Булар экөө эшип барып туруп, мага 2 менен тартып бердиңер, 4 сотик. Мен ошого үй салып алдым. Алганда алдым эле дегиле да, эмне жан жок. Эми акчаны алып бергенде жооп бересиңер, бирөөнү 5 сом алсаңар жооп бересиңер. Алтын эже, баятан бери Алтынай деп айтышып атат да, Алтынай деген сиз экенсиз, менин дагы атым Алтынай. Бирок деген өзүмдүн атымды булгабай, Кудайга шүгүр элге кызмат кылып келип атам. Анан сиз эмне үчүн деген ушул алган акчаңызды мойнуңузга алып айтасыз. Ар бири айтып атат, мен колуна санап бергенмин деп атат. Мен экөөнө мен деле Эч кандай акча алган жок сен. Кимдин колуна бергенсиз? Эже, мойнуна алган. Алдаган баарын эспер атпайбы? Мойнуна алган эже. Эспер атпай алда. Эси ким? Эже, эси ким? Кандай билбейсиз? Эже, Үйүңө кирем. туруп тургулачы. Эже. Алтын эже, колума тийбеңиз, мен камера кармап турам. Алтын эже мойнуна Баарын эспер атпайбы? Берсем ага бергенде сен акчаны. Эч кандай эме жок мына. Кимдин колу тура? Наталис менен өстөрүн Наталиске барган эмес бул аял. жана жабат атат булар. Ой, мен алдап беришкен Мен сизге ишенип, именно сизге ишенип 5 180 миң сом алгансың, 180 миң сом. Бул рассаны нетте иштеп келген акча болчу. Андан башка 4 туугандар ар бири 160 миңден алган акча. А мен таанып атасың, менден өзүмөн 150 миң алган эмес беле? Жок, алган жокмун. Эмне болду эмес, ошол акча каяка кетти? Азыр мына суроо берейин, ушуна. Бердим деп мойнуңузга коюп берип атат. Муну эже коюп берип атат. Муну апа коюп берип атат. Ошол акча каяка кетти? Тихо. Мен да давлением көтөрүп дагы эле келдим өзүмдө. Эми жооп бериңиз эже. Мисалы үчүн ар ким немече өзүнүн ээлерине берди да, мен мисалы үчүн аны алып жакка Далдыргапты сүйлөп атсың. Атпеңиз, Жуманаке. Колума тийбеңиз, менин колума тийбеңиз. Сендер сага берген го. Жок, сага бергенде жашап атпайсызбы там? Жинди кандай иштекер жок болсо кандай жашайсың? Эже, сиз сөздү түшүнүп атасызбы? Тихо. Алтын эже, сиз сөздү түшүнүп атасызбы? Суроону түшүнүп атасызбы? Эл берген акчаны эмне кылдыңыз десе, жашап атпайсыздарбы дейт да. Эже, өлүп калган жок, эл өлбөйт. Эл жашайт. Элге силер карызсыңар, мектеп карызсыңар, суу, жолу оңдоп беришиңер керек. Ошол акча кана? Эже, ошол акча кана? Эже, Алтын эже, ошол акча кана? Расписка барбы? Алган распискаң барбы? Кана, расписканы көрсөтүп койчу. Көрсөтсө. Эже, ошол акчаны эмне кылдыңыз? Жооп берип коюңуз. Эчтеке кылган жок. Анан кана акчалар? Ээлерине 100 миңден ашык акча беришип турган ар кимиси. Абдрахманов Алтынай деп колуңуз турат го. Могу эмне эже? Бул эмне эже? Бул кимдин колу? Кимдин колу? Жок, ушундай эле көрө бериңиз. Кармабаңыз, бул кишиники да. Абдрахманов Алтынай деген систер тура. Кол систеке тура. Анан ошол акча кана? 138 миң акчаны кимге бердиңиз деп сурап атат.
Сиз өзүңүз чөнтөгүңүзгө салып алган болсоңуз айтыңыз. Анда кимге бердиңиз? Алтынбачы ким алат анан кийин? Ами кайрат. Алтын эже, акча толтура алган экенсиз. Ал акча каякта? Мен ал акчаны алдым. Ар ким өз Эже азыр далилдеп берип атат, сиздин колуңузду тилгатты далилдеп берип атат. Ушул акча кана. Боптур башкалар эмес. 138 миң сом каякта эже? Кандай распискасы болсо? Асамайке, не мешайте, пожалуйста. Эже, 138 миң сом каякта? Мына байке далилдеп берген 138 миң сом кана? Тилгатыңыз турат эже, кана ошо? Тақтай турган жер такталат. Алтын эже мага жооп берип коюңузчу, мына эл күтүп атат. Жооп берип коюңузчу, кана ошо 138 миң сом? Эмне бердим? Эси ким? Мага кайра берип койдуңуз. Мойнуна, сиз деген Эси ким? сатып атат тияк. А сиз деле сатпайсызбы? Неге сатам? Алтын эже. Кана мен эчтеке кылган жокмун. Алтын эже, эси ким? Эси ким эже? Не кылып жамандык кылдым? Акчанын чоң, ушу эки адам акчанын чоңдур. Жамандык кылдыңыз, акчаны алдыңыз, документ красный книга берген жоксуңар, жолду жасаган жоксуңар, мектеп курган жоксуңар, суу кирип берген жоксуңар. Ошол акча кимде эже? Азыр мынакей, мунун баары. Кана эже, туруп туруңуз байке, мен эжеге сурай бердим мен, туруп туруңуз. Жок, мына байке далилдеди, тилгатты, давайте. Мен далилдеп Туруп туруңуз байке, аралашпай туруңуз. жазылган уже. Аралашпай туруп туруңузчу, оозуңузду жаап. Эже, кана 130 миң сом? Мен Тилгатты турбайбы алды деген, кана 130 миң сом? Эже, 130 миң сом кана жооп берип коюңузчу аягына чейин. Болуңуз эми. Жакшылык кылгылай, сиз өзүңүздүн жериңизди бекер подарка кылган жоксуз да. Сиз мамлекеттик бийликти, мамлекеттин бөлүп берген жерин силер сатып акча кылып атасыңар да. Мамлекет элге бергенде бекер берет жердичи. А эмне үчүн силер сатасыңар? Силердин укугуңар жок болчу? Далилдеп атпайбы? Эже 138 миң сомду далилдеп атпайбы сизге? Кана ошол акча? Бергенде койбойсузбу? Бергенсиз тура, бергенде койбойсузбу? Кошо жешкенде кандай эле берип? Ошону үчүн. Көргөм да. Азыр 138 миң сомду бериң, айтыңызчы каякта? Асмайга айтып калбайган катышкер соттолуп киресиз. Айтыңыз, бергенде кол тутуласыз. Мынау видеону далил кылгыла сотто. Мынау видеону, менин видеомду сотто далил кылгыла. Макулбу? Фейсбукка чыгарасыз. Ооба чыгып атат уже. Эже 138 миң сом. Кайсы элдер көрүп атат. Я. Жообуну кайынчы угулбай атат. Не дейсиз эже? Мен булардан бир тыйын алып жеген жокмун. Азыр. Эже, акча каякта? Кимге бердиңиз? Мына эже, алтын эже көрсөтүп берелиби? Эже, акча каякта? Мен билбейм, мен асам. Эмесе. Кандай билбейсиз? Тактай турган орган бар. Ал бергенде зайра жакшы, ошолор тактап өздөрү жооп берет ал. Тактагандай айтсаңыз, генплан кече бизге көрсөтүп берди. Мына азыр бызылдап аткан, мына пустой жерде турат өнүн үйү. Номери жок, генпланда чийилген жок. Эми карап туруңуз. Ошону сатып ишкен. Асанбайке. Туруп туруңуз, сүйлөп бүтсүн. Мына жерде мына ген Сүйлөп бүтсүн байке, эмне мындай атайын жолтоп атасыз? Генпландын картасы бул. Мына жерде 15 метрлик жол мынандайынан каналга чейин кеткен. Ушул жерлердин бардыгы бирден участка болуп кеткен мына. Ошо мына бызылдап аткан баланын жери мына жерде турат. Генпланда эчтеке болбош керек, бирок булар саткан. Азыр бул эле эмес эже, бул жерде 8 үй турат. А мына жерде эң акыркы катар 17, 14, 17, 15 деп турат. Бул жерде 21, 20га чейин чыгып кеткен. Себеби бул жерде мына жерде 3 гектар жер мына очистканын жытын тосуу үчүн парк болгон. Паркты элге сатып жиберген, жолду элге сатып жиберген, мектептин территориясында атайын архитектура ташталган бош жерди сатып жиберген. Ошон үчүн ошол ээси ким экени чыкпай атат. Акча кимге керек экени бирок мамлекет алыш керек ошол адамдан. Ошол адамдарга жер берилиш керек болсо, бесплатно берилиш керек. Болбосо ошол адамдын ээси чыгыш керек. Эми мени түз эфирде аяка кеткен аныкталыш. Ооба, эми мен түз эфирде угуп туруңуздар. Мен түз эфирде мына маңдайымда Асанбайке турат, маңдайымда Алтын эже жок, Алтын эже турат. Сиз баягыдан бери жооп бербей, үстүртөн жалпылап эмнеге антип атасыз? Кереги жок уже түштөн кийинчи. Мен айта турган сөзүм, коллективный арыз жазсаңыздар, жазып жибергенбиз. Азыр мен сүйлөп бүтөйүн да, пожалуйста. Мен силерди бөлгөн жокмун. Ынтымактуу, биримдүү болуп до конца турсаңыздар. Анан мынабу азыркы мынабу акырын жылып кеткен Алтынай менен Асанбайке качып кетелегинде каматсаңар, анан ар бириңерге жалдырап келет. Каматпасаңар жалдырап келбейт. Ушинтип
силерден акчаны аларын алып же документ жасатып бербейт, же алган акчага жол салып бербейт, же элементарный суу бербейт. 21-кылымда суусуз отурасыңар, таза суусу жок отурасыңар. Ошону алганда сразу талап кылыш керек болчу. Ар бириңер мына байкеге окшоп тил кат жаздырып алышыңар керек болчу. Бул деген акча, ооба мен жер алып атам. Мен жер алып атам, бирок деген акчаны алганың чын да деп туруп тил кат жаздырып алышыңар керек болчу. Мына эми баягы жанагынтип бөлүп жарып атпайбы? Ошол бөлүп жаргандарды кошпой, силер көпчүлүгүңөр баары бир конституция боюнча бийликтин ээси эл, кут айылынын эли бийликтин ээсисиңер. Ошол жерди алдыңарбы? Маңдай териңер менен акчаны таптыңарбы? Россиялап жүрөсүңөр. Темселе 500 000 сомго иштеп жүрөсүңөр. Ошол акчаны бердиңер ак эмгегиңер менен. Эми ошонун аягына чейин чыгып алыңыздар. Мынакей, мына эже айтты, туура айтып атты. Жанагы турбаган үй куруш керек эмес жерге байкеге үйдү сатыптыр. 138 000 сомго сатыптыр дагы. Азыр сурасам, ошол акчанын дареги жок. Ошол акчаны алгандан кийин ушул элдин арасында жашайын. Ушул эл менин жашаган жеримди билет, акча алганды билет. Ошондуктан ушул эл берген акчага жол курайлы, суу киргизип берейин десе болот эле да. Андай кылган жок. Булар убагында алып келген акчаңарды алып байыган. Анан канча жылдан бери, мисалы үчүн эң биринчи жерди ким сатып алган? Кайсы жыл болчу? 2011 сатып алган. 13-жылдары болгон. Мынакей 10 жылдан ашыптыр, 10 жылдан ашыптыр. 2011-жылы алган, 35 000 сом алган. 10 жылдан ашыптыр. 10 жылдан ашыптыр, бирок деген кыргыз жоош да, жүрө берет, анан кийин деген баягы оорусу күчөп өлөйүн деп больницага барганда анан кийин деген Алтынай дейт да. Ага чейин не жүрдүңөр? Мына маңдайыңарда туруп алып эчтеке айта албайт. Чогуу барып заявление жазгыла. Мен силер менен аягына чейин турамын. Чогуу барып арыз жазсаңар, мен ошол жерден түзөфүр кылайын. Мына Кут айылынын эли келип арыз жазды. Каналга да чыкканбыз. Эми 7-чи канал башка, Алтынай башка. Жок, ошо 7-чи канал башка, Алтынай башка. Телеканалдан бир жолу чыгасыңар. Менин подписчиктерим Кудайга шүгүр көп, элдин укугун коргоп жүрөмүн. Анан кийин деген мен силер менен чогумун барып арыз жазганда, мына биз арыз жаздык дегенде ар бириңердин арыз жазганыңарды барып көрсөтөмүн. Түз эфирде. Анан ошол жерде жанагы тергөөчү менен сен тергөөчүсүң, мына ушунча эл турат. Сен тергегеңди биз ар бир тергегениңди, ар бир күнүн, ар бир суракты түз эфирге көрсөтүп турам деп силердин ишиңерди, мисалы үчүн деген бир көрсөтүп койгондон кийин болду Алтынай кетти деп коюп силерди деген ар нерсе кылат. Бир жылга созот, пандемия дейт, бейтинг дейт, шайлоо дейт, ар кандай шылтоо менен созуп жүрө берет, ага булар качып кетет. Биринчи жазганда Жакшынакай адвокатты алгыла, юрист алгыла дагы, ал деген камай турган кылып арызды Жакшынакай жазып берсин. Себеби дегенде көп адамды алдаган, бул мошенничествого кирет. Особо крупном размере деп коет. Незаконный жерди саткан. Мыйзамсыз жерди саткан. Анан кийин деген фальшивый документ. Анан кийин деген аны мойнуна албай эме кылып атабы? Иши кылса, эже эме кылыңыздар. Жанагындай юрист, грамотный юрист, адвокатты алыңыздар дагы. Ошол Жакшынакай арызды жазып берсин. Ошол юристтин жасаган жумушу менен силердин ар бир кыймылыңар. Бардыңар, сурак бердиңер, келдиңер, чогулуш өткөрдүңөр, анан тергөө жылдыбы, жылбадыбы, ар бир нерсеси боюнча байке мен сүйлөп алайынчы, кыйкыраңда үнүм бүтөйүн деп атат, акырын туруп туруңузчу. Ар бир нерсеңер качып кетти мейли, мына силердин сүйлөгөн, качып кеткенин көргөнүңөр жетиштүү. Ар бир кадамыңарды мен түз эфирге чыгара берейин. Укук коргоо органдарынын кандай иштеп атканын түз эфирде көрөлү. Силердин арызыңарды кандай кабыл алып атат, сурак кылып атабы, эмне кылып атат, таламыңар талашып атабы, же Асан менен Алтынайдан акча алып алдыбы, аны дагы көрө туралы. Силер менен чогуу, мени менен чогуу кыргыз эли, өзгөчө мигранттар ушул түз эфирлерди көрсүн, көрүп колдош керек. Себеби дегенде жөнөкөй элдин укугу тебеленип атат. Элементарный 21-жылында таза сууңар жок. Кудайга тооба кылдым. Ошого чыдап жашап аткан силерге рахмат айтыш керек да. Бул жерде жердин көлөмү тартылбай калды. Мисалы мына жердеги 3 гектар жер, ушу турган жер, бул жака чейин тартылганда канча участокко берилип кетет. А бул жакта мына балдар жылып тургула, мына жердеги көрүнүп турган 2 этаж үйлөр полный чоң айыр, общий жок. Бул канча адамдар менен жердики майлы, жердики эми бир $3000-4000 болгондур.
үйдүн үстүнө кеткен акчаны айтпаңыз, расходду. Ошончо адамдын жери азыр үйсүз калып атат. Буларга уруксат бербегенинин себеби, законный кылайын десе, бул жакта аэропорттун линиясында турат, самолет өтөт, астында канализация, очистканын турбалары турат, ошого буларга уруксат жок салганга. Мын жактан сот жасап берет деген менен архитектура мойнуна албады кечегиде. Биз мойнубузга албайбыз, соттолуп кетебиз деди. Бул жакка уруксат жок деди. Байке, анан кийин бул жакты караңыз. Азыр мына Байкенин немесин азыр Байке, мына эжелерден суранарым, эже, мына силер деген тияктасаны биз бияктабыз деп бөлүп койбой, чогуу алып жүрүңүздөр. Анан кийин булардын үйүн сүрдүртпөй, тиги эмеде митинг кыла турган болсок кыш керек. Болбосо жалгыз таштап койсоңор, булар деген неме болуп кетет да, баягы бөлүнүп калат дагы, өзү жалгыз күрөшө албайт. Жалгыз эмес, мен да бар. Ошон үчүн мына буяк жакта жашагандар менен чогуу деп атам да. Айта бериңиз эми. Бул жакта 3 гектар жалгыз эмес, булар 8 эле үй болсо, бул жакта 3 гектар жер полный. Бул жерге уруксат бербегени, баягы неме генпланда чийилбегени, каралбаганы, мына турган очистка уруксат бербей атат. Труба жарылып кетсе, элге эпидемия жайылып кетет. Жайылганда да өлүп калат. Жайылып кетет, канча адам өлүп калат. Бирок очистка нени жылдыргандан көрө элди жылдырды атат. Эми угуп турбайсызбы? Мен түшүндүм. Эл дагы түшүндү. Эми угуп туруңуз. Бул жер очисткага карайт бекен? Документально. Очисткага карайт экен. Сактаптыр, немеге ташталыптыр. Элге берилгенге жашаа. Бирок булар сатып бергенби? Сатып берген. Канча түтүн жашайт? Бул жерде көп 3 гектар жер. 4 сотиктен эсептеп чыгыңыз. А бул жагында дагы эле аса менен алтынайбы? Өкө эле алат. Ошол өкө эле. Еще жолдор бар, туурасынан чыккан жолдор 15 метрлик жол. Кечегиде биз архитектурага келгенде бул кишини чакырдык, доказать эттик. Мына 15 метр жол каякта десек, үйлөр жылышып отуруп, жылып кеткен деп койду. Бирок ошондо дагы жол бар. Ошо жолдогу адамды сиз жылыңыз десек, менин үйүмө кеткен материалды ким төлөп берет деп атат. Мен жылбаймын деди. Туура. Мен тирилигим кыйналып салганмын. Ой, бакта тийип койгонда. Ошогана жаңы келген адамдарды жолго отурба десең түшүнбөй атат да. Отурба, барып архитектурадан жериңди тактап ал деп. Мына жерде алып аткан адамдарга айтат элек. Биринчи ошол алып аткан жерде архитектурадан номерин көрүп келиш керек. Ошол номер барбы, жокпу? Ошого китеп жасалабы, жасалбайбы? Жасалбайбы деп. Анан кийин ошол жерди уруксат болсо ошо китебин жасатып, ровно кылып алыш керек да. Еще бизге 2005-тен баштап жер берилген. Ошо 2005-тен баштап налог төлөнүш керек экен, көп адамдарга айтылган эмес. Буну айыл башчыга биз эскерткенбиз деди. Канча жылдан бери эскертип келебиз. Элиң кызыл китеп алгандар келип төгүп кетсин деп. Бирок эч ким төкпөгөн деп. Азырга чейин адамдар көбү түшүнбөйт. Жылына 600 сомдун үстүнө пениясы менен кошулуп келгенде 2000ден минип келип атат. Биз мурунку жылы 16 миң төлөдүк. А эми жылына кошулган 11 уже 20 миң болуп атат, 18-22 миң болуп атат. Үстүнө жылына 600 сомдун ордуна 2 миңден кошуп төлөп атабыз. Бул айыл башчынын айыбы. Ооба, айыбы. Ошо суубуз да жок. Жолдорубуз да жаман. Туура, азыр эже сизге сөз берем. Мен мына эркектерге, жигиттергечи азыр эй, кулагым башым ооруп кетти мен. Мен азыр намысыңарга тие турган сөз айтам. Капа болбойсуздар. Аксакалдардын алдын ала кечирим сурайм. Эмне үчүн деген аялдарды ажылдап коюп унчукпай турасыңар? Эркек каяктасыңар силер? Мына жерде дегенчи асанга болушуп бир ичип алган киши келди, ошондо сүйлөп кетпейсиңер аракка. Ичип алыптыр, менин жанымда турат, арак сасып атат. Эмне үчүн эркектер чыкпайсыңар? Мына жигиттерсиңерби? Жигитсиңерби? Чыкпайсыңарбы? Чыккыла, давайте барып, мына эже эмне деп атат азыр? Архитектурадан номер табыш керек. Тапкыла. Эмне үчүн элдер жүгүрүш керек? Бир, экинчиден арыз жазганы барганда деген. Толук баргыла, ал үчүн деген машиналарды уюштуруп туруп чогуу баргыла. Чогуу барбасаңар, маселеңер чечилбейт. Анан кийин эмне, тирилик аялдарга гана керекпи? Бала чака аялдарга гана керекпи? Мына жерди кайра мыйзамдатып, өздөрүнө алып калып, ушунча үй салдыңар, ушунча бак курдуңар. Ошол только аялдарга керекпи? Эмне үчүн силер кыймылдабайсыңар? Эмне үчүн тетикте турасыңар? Карындаш, мен айтайын эми. Ушу теманы мен козгогом мына любой нерсе. Козгоп, артыңызда мыналарды нечисиңиз? Тур, давай, эркексиң, чык дейсиз. Ушуларга айттым, эркексиңер кайта Асандын көпчүлүгү Асандын аркасына кетип калды. Мына мен Кудайдын мен арак алып берип койсо, шашлык алып берип койсо кетип калып атасыңарбы? Андай болбойт.
мен КМКдагы кагаздарды мен киргизгенмин. Акимге айттым. Бул ким десем, акимдин мурунку акимам айткан. Бул эч ким эмес, бул самозванец деген. Тогда мошенничество менен анан кечеки мына акимге кирдик. Биз мэрге кирдик шаардын. Бул алар да айткан. Бул алеги самозванец деди. Ошолор чоң кызматта адамдар жалган айтабы? Кичине бир ойлонсоңор, биз мындай кичинекей адам экенбиз, элди алдап, мен буларга түшүндүрүп, мына 3-4-5 жылдан бери ушуларды айтып коем, мына жерлериң мыйзамсыз. Албас мен өзүм алдап койду, аялым алдап, мен Ак үйдүн жанындагы Даймат деген ресторанда акыранда турдум. Ошон үчүн байке, мына эркектердин баарын чогултуңуздар дагы. Давайте машиналарды уюштуруп, арыз чогуу жазгыла. Бир арыз жазасыңар, астына деген баардыгыңыздар кол коюп бересиздер. Анан кийин деген жанагы эмелер бар го. Байке жанагы байке какта жүрөт, айтып, ай байке. Берке жеңиз. Неме сиздин тил катыңыз бар го, ошондо тил каттарыңарды копиялатып туруп тиркейсиңер дагы. Ушунун аркасынан мындай экен да, баягы ровуду, увуду, говудуларга мага арызданып келишет да, могу милиция тергебей атат, монтип атат, аркасынан чуркатып атат, такыр эле чалсам албай атат деп атат да. Анан кийин деген баягы мен ушул бүт процесстерин баарын өтүп атам да, башыман өткөрүп атам да, эл менен чогуу жүрүп өткөрүп атам да. Булар жизнь кыймылдабайт экен да. Көчүгүнө тепмейин, түзөфир кылып ызылдатып, чыкмайын, көчүгүнө тепмейин, кыймылдабайт экен да. Биздин салыктан түшкөн айлыкка жашайт, айлык алат, ошо менен тиричилигин кылат дагы, кыймылдабайт. Ошон үчүн азыркы заманда атыңыз ким сиздин? Жеңиш. Ошон үчүн барып турупчу, ызылдап бала айлабаса, эмчек кайда дегендей, барып, давай, жазасың, чакырасың, тез бол. Кылбаду, мага кайрылгыла. Кылбаду, начальнигине киргиле. Ошонтип көчүгүнө теп кыймылдатпаса булар иштейт экен. Алтынай кызым, ана жерде мусор бар. Мусорду сатып атат экен. Мына эми дагы сатып атат. Эми мен дагы айтайын. Бер сатып атат, ким бар? Бул жерде азыр мен сага көрсөтүп берем мына жерде. Бей бечара булар карапайым эл ала берет экен. Кыйналып атат. Арзан болсо 50 миңге азыр алып барып көрсөтүңүз, мен кетип атканда. Бул жерде элдин экиге бөлүнгөнү мындай болуп атат. Биринчиден туугандары көбүрөөк сатып алган, өзүнүн туугандары. Экинчиден ушул жердеги алган адамдардын баарын коркутуп койгон. Если сен менин артымдан сүйлөсөң, мен сага китепти жасап бербеймин. Ушундай кылган болсоң, мен эчтеке кылып бербеймин. Ошол сурооңузга корккон үчүн адамдардын көбү чыкпайт. Түшүнүп атам. Биз 2 жыл мурун эже, эми сиздин сөзүңүзгө жооп. Адам адамдан коркпош керек. Адам бир гана Кудайдан коркуш керек. Бул бир. Экинчисинен ал жасап бергедей, документ жасап бергедей бул ким? Мамлекеттик документи жок экен. Эсирде иштебейт экен бул ким? Мамлекеттик документти эже кезек менен сөйлөшөлүчү. Бул мамлекеттик документти акимият жасайт. Ленин районунда кайраттыбы силерди? Акимият жасап бериш керек. Анан бир жаңылык, жанагы Балбак мырза бар турганда, ошол жанагы неме болуп атпады беле? Сиздерге окшоп документ албай калгандарга документтештирип берип аткан процесс башталганда, ошону аягына чыгып сурап, тактап, ошонтип силер да документ жасатып алгыла. Себеби дегенде, силер байдын, миллионердин балдары эмессиңер, жериңер жок, айласыздан сатып алгансыңар, ошондо ак эмгегиңер сатып алгансыңар, басып алган жоксуңар, захват кылган жоксуңар, ошондуктан аягына чыгып, айтып атпаймынбы, көчүгүнө теп, барып такап сурап, бирөөңөр барасыңар, 5-өңөр барасыңар, 15-өңөр барасыңарбы, сурабаса болбойт экен да. Анан ушул жердин биз ошо 2011 сатып алганбыз. Жолдошум алып келип акчаны берген, булар бирок кимисине берген мен точно билбейм. Жолдошум алып келип берген. Бирок жолдошуңуздан сурадыңызбы кимге бердиң деп? Ошо алтын дегенге бергенбиз деп атат да. Могу ошол кызыл линияда турабыз, бирок мен 2005тен берки налогун мен төккөм да. Азыр айтышып атат, кызыл китөгүң жок, налогту эмнеге төгөсүң? Бизге төклө деп кайра келгенден биз 2005 же саткан аз келгенсиз, ушул дагы акчаны алып турду, анан квитанция бергенби? Квитанция жер налогунун квитанциясы барбы сизде? Жок. Берген акчаны төлөдүңүз, анан квитанция кайякта? Көрдүңөрбү, мамлекетке түшө турган акча, мамлекетке эмес, башка бир шылундардын чөнтөгүнө түшүп атат да. 2005тен бери налогду төлөп Светте деле биз мисалы үчүн жагып атабыз, квитанция бербейт. Биз ашыкча акча төлөйбүз. Ким алат? Ким алат? Кана, чакыргылачы. Чакыргыла. Менин жанымда сасык эме мындай
мындай эме бар, аң бар. Мурун жок болчу, мен ал жер алып аткан. Башты эме болуп калыптыр, агып атат биз жакта деген. Тактыда тартып банан кетип атып. Асанбайкенин жигиттерине жайылып кетти. Асанбайкенин жендеттеринен болосу. Асанбайкенге салам айтып качып кетти. Жеңиш байке, бет келиңиз. Жеңиш байке, мына үйдөгү Бекиш байке, мына үйдөгү счетчиктер барбы? Бар. Ана эмне үчүн деген квитанция берилбейт? Кайта квитанция өзү трансформаторго үчөчүп коюп койгон ошого эле келет немеси. Мен кайдан табырым квитанцияны. Азыр 54 000 киловатт жетип жатат бир трансформатордон. Уурдагандар бу жерден. 54 000 киловатт деген бул канча бир-эки адам уурдаганча кыла албайт. Бу жерде айылда бир 30-40 адам уурдайт деген сөз да. 54 000 киловатт азыр жетпейт. Мен чогулушка айтып атам, себеби мен иштебейм, себеби өтүп бербесем. Ой, айдын айына эле 40 000, 30 000, 50 000 киловатт жок болот. Бир трансформаторго эме акча келип атабы? Ооба. Үчөчүп коюп койгон ичинде. Эже байке булар айтып атпайбы, жашоочулар айтып атпайбы, көп төлөп атабыз деп. Биз мындай эже. Ой, мындай жетпеген токту элге чачабыз. Трансформатордун ичиндеги үчөчүп. Ошондо макул болот асарыз, көп төлөгөн бар. Анан мындай. Трансформатордун ичинде умный үчөчүк бар. Төлөйбүз баарыбыз. Элде эми базардан аргандай үчөчүктү алып келген. Анан ал үчөчүктерден алып эшеттегенден кийин ортодо разница чыгат. Разницаны элге чачабыз. Негизи биз договор менен алганбыз рештен. Договор ошондой. Частный сектор. Анан жетпей мурун мындай болчу. Бир 50, 60, 70 сом ошондой болуп чачылчу. Мына кыштан бери мен эми аны немеке баарын текшерип муртогун карап чыкканга менде убакыт деле жок. Bir ay boyu 6 aylap berбегендер бар. Siz elektrik болуп иштесеңиз эмнеге убактыңыз жок? Ой, акчасын чогултуп бүткөнчө эле уже азыр баштадыкпы? Айдын аягына чейин бир үйгө 10 барам, бир үйгө 15 барам, ошондо да астарда калып калып атат. 100 000ден ылдый түшкөн жок киши менен. Эже бул байке 12 адам ээрчитип келет. Анан айтат, кошома туугандар, мен үйүнө жеткирип барбайсыңарбы дейт. Мен соттуган кыздар боюп келди, мен соттуган. Bir gelsen berбесеңер, эки gelsen бербесеңер. Sen neşingine жата беришиң керекпи мен? Сенен башкында адамдар бар да. Алтынан мындай болду да. Мен да бүгүн ушулар текшерейин дедим. Ата бүгүн айылдар менен сүйлөшүп, текшерсеңер да болот. Анан жумушту мен алып көрөйүн. Жумушту көрөйүн. Бир күнү текшерип чыктым бүт айылдагы. Булардын артына куу аябай. Келинче экөөнчү. Анан текшерип чыксам, булар китепти бербей аябай жашырышты. Bir 15 gün yaşadı ki, anam bir kağıza yazıp verdi, elinin familya atların. Vay ki devazı Süyley tuttur. Ben degende 5 gerek bolçu da bu Ece degen lider bolup atpayбы? Elin atынан tekşergenge. Ben oşan eseptenge akıllı jetiş kerek de. Anan, niye akıllı jetpeyt dedi? İşteyim degen. Elin için akıllı jetpeyt dedi. Көпкө убакытты создурду дагы элдин чөйтө өчкөндөн китеп тапкел үрүтүп атпайбы? Мен иштейм деп алган. Мына сен сүйлөй койтур, сен айылдан айырмаң жок. Мындай болду. Bir kağızga ayıldardın eldi çöpüne çürketkenden keyin gelip atат kitepti götürüp aldı. Anı men Ekinci dojol da aldı. Anda da işte algan jok, anda da alıp gelip verdi. Bayke, unutursanız emne üçün Kırgızstandıklar счетчигинен карап туруп, анан ошо менен деген келген квитанция негизинде акча төлөсө свет үчүн. Ал үчүн сиз деген бирден кирип алып, өзүңүз чогултуп жүрөсүз. Огондо дагы сиз каалаган сумманы чогултуп жүрөсүз. Бизде мындай. Каалаган сумма эмес, барып туруп китеп текшерсеңер болот, менде китеп турат. Азыр ушул айда 54 000 киловатт жок болуп атат. Байке, мындай кылалы. Siz alып келе калыңыз китепти, мен сизди күтүп турам ушул жерде, эл менен сүйлөшкөнчө. Ушул жерде чогуу эсептеги алды. Ооба. Макул, давайте. Элдин немесинде. Алтынай Арстанбекова деп YouTube'га жазсаң, мен чыгам. Сен сүйлөп эле кой, макулбу? Хорошо? Сен Асандын жан жокор экенсиң. Асандын жан жокор экенсиң, кой эле. Мен мынау жөнөкөй жарандар менен сүйлөшөм. Асан эмне жөнөттү? Мен Асанды тааныбайм. Анан менен келип алдым, сен кимсиң деп атасың? Мен азыркы сөзүм бүтөрөм. Азыр İşte işte alır. Öz bu жашайбы? Ой, жаңы келгенде ошого эч ким тааныбайт. Неме сөз бересиңер? Бекиштен тетратын беришти. Ошо карап мен айылындагылар баарын текшерсем, кээ бир адам бар, кээ бир адам жок. Үйлөрүнө барып бүт учетчигинин немелерин жаздым, цифраларынчы. Жазып чыккандан бири эки үйдөн ууру свет чыкты. Алардын хазайын айттым, эмне үчүн силер учетчиңер иштебейт? Булар кандай себептен показания алды деп сурадым да. Десем бирде иштебейт деди. Эрте менен келип жаздым, эртеси кечинде келип дагы карадым, иштебейт, чечте турат, үйдө светтер полный иштеп атат.
Мен үйüm жанына да bir орыс киши көчүп келген бирөөнүн үйүнө. Алардыкы соседтер 1 жылдан бери учетчик иштебейт дейт. Булар болсо жөн эле показания жаза берет экен. Мынча иштеди. Ал акчаны ал өкмөткө төкпөйт. Мисалы, чөнтөк урушат булар. Кийин мен мындан сурадым, булардын учетчиги иштебейт. Тилер кантип силер показания алып атасыңар? Десем, булар мында кылып атты. Башта ар кимизден 100 сом, 150 сом патере кошуп атты. Патерен дасып пенияны деле кошуп атты. Мен башта жагын кетти. Ошондо эже мен түшүнүгүм боюнча өздөрү төлөбөйт, анан дагы жана уурулар үчүн силер төлөп аткан турбайсызбы? Мен 30 сомчу. Айлык 30 сом. Мен буга айлык дагы бар. Мында кылдым да. Канча жашоочулар канча? 300ден ашык адам бар. 300ден 30 сомдон канча болот? Эсептечи. 500ден ашык. Анан кийин мен Бекишке айттым да, мыногу элдин ур светтер, мына мен таптым. Жүр барып кыркасың дедим. Булардын акчасы кайка кетип атат? Силер болсо 100 сомдон, 150 сомдон, 110 сомдон жаза берсеңер. Бас 40 десем 40бай койду. Ошолордун алардын 4000-5000 иштеткен акчасын элге чачып булар. 150 сом төлөйбүз, 100 сом төлөйбүз патерага, пенияга да төлөйбүз. Башта мен да түшүнбөй эле төлөп жүрөптүрмүн. Кийин өзүм текшергенде ишенсең, мисалы биз жака өткөн чоң акимдер бүт жактан келишти. Айзада экөөбүз ошолорго арыз кылып чакырдык. Чакырганда Свети ресинен начальник келип айтып атпайбы? Эч качан мынча сумма патере чыкпайт деди. Чыкса 20 сом, 30 сом эле чыгат деди. Булар ошондо мисалы мен эле эсептеп үйүнө чейин бардык, балам экөөбүз. Тетиратын китебин алып карасак, ишенсең, общий 7000 акча карсы экен элдерчи. 7000 акча, булар болсо тим эле көп сумма. 20 миңге айтып келет да бизге. 20 миң карыз бар деп. Мына элдин карсына кейде мага 37 миң акча элдин карсын көрсөттү. Анын балам экөөбүз эсептедик. Мага гана балам жаш түшүнөт, ал эсептесе жетпейт. Бекиш баке, муну жетпей атпайбы? Бул акчалар кайда десе, мурунку астатык акча дейт. Ал китептен булардын квитанциясынан казак ал акча жок. Булар өздөрү эле мындай акчаны кошуп эле элге чача берет. Байкуш бечере бизге ошондо төлөй беребиз. Ошондо мына булар бизди алдаган чакта деле 7000 мейли карш болсун. Ар бир адамдан 100 сомдон алган 300 адамдыкы канча акча болот ата? Чөнтөккө уруп атат да. Анан кийин мен ушуну сурап чыкканда Алтынай мындай болду. Сурап чыкканымда Асанбайкени чакырды. Асанбайке айтты, мен Асанбайке дедим, сиз айыл башчымда бизге тааныштырып, ушул ишти жүргүзүп атасыз дедим. Эмне үчүн бул светти 40 десем 40бай атат? Эмне үчүн элдердин келгилер мына 2 айдан бери келбей атат акчасына? Сен айтып койчу деп мага айтышат, звонить этсең, ооба барабыз деп. Келбейт. Али бак şu орус кишинин үйүнө мен 2 жолу бардым. Оңдоп бербейсиң Бекиш десем, колум бошогондо барам дейт. Бул Асан экөө топтонуп ойнакка отуруп арак ичип жүрсө, убактысы бар. Анда жеке жезим барбайт. Чын. Анда мына Алтынай Асан Жунушалиевдин адамы турбайбы? Адамы. Бул Асан Байкенин койлорун ушу Бекиш багат. Койсуманы. Жойкуларын, койлорун багат. Бүт Асанын мындай болду. Эми айтым келди. Арыз жазганда бул кишини да кошо жазышыңар керек экен анда. Ошону айтам деп. Алтын азыр акчаны мен алып Асанга бергемди айтам деп отурат мына. Айтсын. Ошону могу ана каянда мындай болду да. Арыз жазабыз десеңер. Мындай болду Алтынай. Ошону текшерип чыгыш үчүн Асанбайга арыз кылсам, Асанбайке бир күнү коркутуп мени. Мен туалеттин эшигине, бирок рекеттери бар. Ошо мен туалеттин эшигине чоң ак четери бумагага булайка оозуңду жаап жүрбөсөң, мен артыман өлөсүң деп туалетке ак четерге чоң жабыштырып кетти. Ошол барбы? Аны сактап коюңуз. Анан алып жүрдүм эле. Анан бир күнү эртең намаз окуйн деп чыксам, балам машинасынын эшигине, айнем терезесине. Булайка оозуңду жаппасаң, биздин үйүбүздү арыз кылып акимге барганын койбосоң, ушул машинада балаң өрттөлүп өлөт деп жазып коюптур. Анан мен аны оккондо жүрөгүм ойноктоп коркуп, анан кайра 2 калсаң айыр туалетке таштап койдум. Мен балам укпасын дедим. Далил дамай ал эже. Кол менен жазылып турбу? Кол менен жазылган, мен буларын аны эмне отпечатка калтырат дейсиң, калтырбайт. Булар мошенник, булар канчадан адам, мен мына арыз кылып, канчадан бери көтөрүш кылып, чуркап жүрөм. Ушу элдердин артынан мына бардыгын топтогон менмин. Ушуну топтосоң дагы жөн жүрбөсөң өлөсүң дейт. Кайра бизди коркутат, эмнесин айтсаң? Мына 2-3 күндө мен ушу айылга келип, биз акимден сөз бат эле келип калдым. Мен кече 2400 сом төлөгөм да. Мына элдердин баары бир айгабы?
О, жоқ 2 айға. Елдің барын топтап алып, өзі 2-ге бөліп атат. Зулайқа менен Айзада. Мына ул Ушулайдыкы. Бардыңар көрүп алгыла шылтоо менен. Мына, жок, постоянно көргөзөм. Мына ул аяктан келген кагаз. Кагаз. Элдин атынан баргандан кийин көрсөтүшүңүз керек байке. Бузактын китеби, буга эмне көргөзөм? Мана ошол. Элдин атынан барып атпайбы? Көрсөтүшүңүз керек сиз. Көрө бересиз. Так, мынакей. 5819 деген цифралар каяктан чыкты байке? Февраль үчүнө 9573пү? Ал показания. Тыйыны гана, тыйын көрсөтпөйсүзбү? Киловатт айына жазган. Тыйыны гана, берген тыйыны. Тыйындар мына эми эсептеп атабыз. Бул жетпейт дейм ушул. Азыр февралга жетпейт. Мына 359 сом төлөп атабы? 359 сом азыр жакканы. Кана тыйыны? Мурункун көрсөтүңүзчү. Тыйын алган тыйындарды көрсөтүңүз. Мен ошон үчүн чакырбадымбы сизди? Мына мурункулар, мыналар. Кана тыйын. Мына онда турбайбы мыналар ушул? Ушул тыйын. Тыйындары. 2025. 1506, аргымыз аргандай го 684, 355, 587. Жалпы жыйынтыктап туруп мурунку неме менен салыштырып эсептейт. Мындай кагаз келет, мына. Ушул Кутайынан мага деген чалышкан светке көп алып атат. Койду баяктан келген кагазы. Бизге мындай бербейт. Канча? Бирөөнө керек дейм. Канча? Мына турат жалпы жыйынтыгы. 226 миңби? Ооба. А сиз аны деген буларга чачканда ар кандай алып чачасызбы? Ой, үчетчигинен эсептейм да, үчетчигинен. Үчетчиги канча иштеди? Бар да. Үчетчиги канча иштеди? Эмне үчүн бир эле квитанция келет? Эмне үчүн бир квитанция келет? Трансформатордун ичине бир үчетчик коюп койгон. Ай сайын ошол үчетчик эле төлөйбүз трансформатордун ичиндегиге. Азыр быйыл уже кечеги айда жок. 300 эмес, мен 130 сом кош төлөдүм. Мен 3 сом төлөдүм. Пеня. 130 сом пеня кош. Вроде ай сайын берет. Ай үчүн ар биринин өзүнө кылган эмес, ар ким өзү төлөбөйбү? Ой, баланс кала элек биздики частный сектор болуп үчетчиктен гана трансформатордон төлөп атат дейм. Акимияттан сураганда баланс калгыла деп сурашып айтпасаңар, ар кимиси жей берет акчаны, муну көрсөтүп алып жей берет. Мына жегенге эсептегиле мынадан канча чыгат экен. Мына бүт киловаттар, мына ушулайдын киловаты. Ошо киловатт менен мына киловатт салыштырып көргүлө, мына. Мисалы үчүн кечеге эсептелген киловаттына 145.920 киловатт трансформаторлар иштепти. Элдики мындай болду. Ошол калган. Мына 145.920 киловатт мына аяктан келгени. Элден чыкканы 91.581 киловатт эл жагып тур мына элдеги. Жетпей атпайбы? Жетпей атканы менен жазып койгом так. Мына 54.339 киловатт жетпей калды. 0.77 тыйынга көбөйткөндө 41.841 сом жок болуп атат. Совсем воздухта. Жок болуп. Неге жок болуп атат? 145 миң жактыңар деп атат. Бирөө эле уурдады. Жок, ууп туруңуз. Эже туруп турсаңыз, эже. Биякта түзөп бергит тут. 145 миң жагылып атат. 145 миң жактыңар деп келип атат, чынбы? 145.920 жактыңар деп келип атат. На самом деле жаккан 91 миң бекен? Ой, биякта элдикин чогултуп келгенде ушул эле чыгып атат дейм. Элдикин бирден текшергенде. Анан кийин бунун факери чачпай мен каяктан жарман төлөйүмбү? Каяктан төлөйлөм мына 41.841 сомду. Анан элге чачып коюп атасыз. Элге чачпай эмне кылам аны? Ууруларды кармабайсызбы? Ууруларды кармаганга менде убакыт жок болуп атат. Мен акчасын. Кандайча убакыт жок? Асанбайкенин малын баккандан сырткары убактыңыз жокпу? Мен эмнеге багат экенмин? Ошондой деди го. Туурабы? Ар кандай оозуна келгенди сүйлөй берет. Уйлары, жылкылары бар дейт. Жылкы эчтекеси жок берди. Оңгою бар болгон. Ошо оңгой багып атасызбы? Оңгой мен бакпак бар. Балдар келип кабар. Ондан эле көп, кал эле оңгой. Ким экен мени чабан кылып мени эметип аткан. Сен чабансың. Мен жардамчысы экенсиз, ошонун адамы экенсиз. Жардамчысы эмес, мен электрикмин бу жерде. Дайым ошо менен жүрөм. Менин ишим ошол электрик. Элдин светин оңдойм, келгенин улайым, акчасын чогултуп төгөм, трансформатор бузулуп калса оңдойм. Менин ишим только ошол. Сиздин айлыгыңызды да эл чогултуп берет деген чынбы? Менин айлыгым 30 сомдон ар бир үйдөн 30 сомдон акча алат. Ошондо канча чогулат? 200 эме бар, 6 миң сом айына акча. 9 миң эсептедик. 30 сом. Мына эсептеп мен 6 миң эмес 9 миң эсептедик. Канча түтүн жашайт? 50 сом. 219 түтүн бар мынада. 300дөн ашык түтүн дешти го. Мынада эсептеп. 500 түтүн деп атпайбы? Мынада эсептеп. Китепте турбайбы? Помощь келет да 300 адамдан келет экен негизи. Ошон келет экен. 300 түтүн эже өзү айткан. Бирөө таркатып атабы. Ошолор ким алып келсе ошол келип таркатып кетип атпайбы? Кандай айтып атам эже 300 адам келет экен бул помощь келет. Ал
Асанның қолына да бербейді, Алтынның қолына да бербейді, ешкімге бербейді. Өздері келіп тарқатып береді. Асанның байда Адамдың саны мынанша адамға біз алып барамыз дейді. 100 адам. 300 адам бар ғой, Асан мен Алтынай тарқатады. 300 емес, мына қосылса. Бүт өздерінің туғандары. Асан мен Алтынай. Светті мамлекеттің есебіне өткізу болады. Ошону кайрылсаңар, бала ыйлабаса эмчек кайда кайрылыш керек? Кайрылбай атышат булар, барып эле атабыз дейт, анан ушу эркектер кылбаган. Байке, сиз эмнеге кайрылбай атасыз? Сиз өзүңүз кайрылып бербейсизби? Чарчап кетсеңиз кайрылып өткөрүп бере салыңызчы мамлекетке. Жок, мен мамлекетке эмес, ушулардын да бирөөнү өткөрөм, мамлекет албайт муну. Неге? Сокулукка бардык. Неге албайт? Мындай деп айтты. Ушул жерге канча трансформатор кетсе, ошо трансформатор полный коюлса деди. Биз эми азыр биз Ленинскийдин эмесинде турабыз, Сокулуктан алып атпайбыз договор менен. Силер мисалы үчүн 10 трансформатор дегенсе, 10-ун толук койгула дейт. Линияны бүтүн тарткыла дейт. В смысле келсе деген не деген сөз? Анан, келсе деген не деген сөз? Келсе. Трансформатор келсе деп атпайсызбы? Трансформатор алып келип туруп ошону койгула дейт. Канча трансформатор кетет дейт ушул айда. Керек болсо. Керек болсо. Ошонун баарын. Ошонун баарын койгула дейт. Өзү канча керек? Негизи 10 трансформатор деген азыр анан көбүрөөк айтып атышат, эми мощностуна карап коет. Эгер мощносту жогору болсо. Өзү канча иштеп атат азыр? 400-дөн бирөө эле бар бул жерде. Азыр тышында араң алып чыктым. Күйүп кетет, түнкү саат 12-де да чакырышат, 1-де да чакырышат. Мына өздөрү турат. Барасызбы ошондо? Оңдо утпайм, түнү келип алып. Баратабы? Мага бергени ошол 30 сом эле, башка менен айлык жок. Анан 30 сомду берип койдук деп азыр 30 сомго ич орун атпайбы? 6000 акча болот. 9000ден ашык акча болот. Күнү дагы жүрөм, булардын свети өчүп калса, түнү үйүнөн өчсө да барам. Бекшбайке, мен эч кимден айлык албай жашап жүрөм. Эч кимден айлык албай элге кызмат кылып жүрөм. Анда жакшы экенсиз. Сизде анда башка ишиңиз жок болсо керек, сизди баккан бирөө болсо керек. Жок, мен журналистмин да. Ошо журналисттик милдетимди аткарып, элге кызмат кылып жүрөм да. Сиз электриксизби? Сиз дагы кызматыңызды аткарышыңыз керек деп эсептейм да. Ошондо биз жаңы келген бийликке жардам берген болобуз, элге жардам берген болобуз. Мен мына 7 жыл болду, 7 жылдан бери жардам берип келатам мен. Мамлекеттин есебине өткөргүлө, Асан өкмөт. Мамлекеттен мага бир тиын акча төлөбөйт. Кээбиркилердин баягы жаш балалары бар, башкасы бар. Эрте менен өчүргөн ошо менен түнкү саат мага Бекишбекке өзү көрүп турат, машина менен алып келдирип мен түнкү саат 11-де мен подключение кылдырдым ушул жерденчи. Туурабы? Светтин акчасын төлөбөйт өчүрүп коет. Аны өзү Бекиши өзү күнөөлөдү. Карызы барларды өзүнү отдельный бар өзүнү өчүрүш керек да. Ошондой кылыш керек. Ушунда мындай болду. Мисалы үчүн мен этаж домдо турам, Байке, мен этаж домдо турам, биринчи этаждагы төлөбөсөм, эмне үчүн мен 7-чи этажда отуруп алып туруп, светим жок отурушум керек мен? Кыштын күнү мындай. Элдин дагы шартына карадык. Себеби өз бала чакасы менен отурса, иш ток менен эметип отурса, кандай кесип коесуң анын үйүн? Акчасы жок болсо, иш жок, жумуш жок десе эмне дейсиң? Жок, ошону карадык. Ошо карызы бар. Анан ошону карап, өчүргөндөн кайта күйгүздүк, самоволну күйгүздүк, немени мыйзамды бузуп. Жок, башка бирөө төлөбөй болсо бул Байкенин үйүндө свет жок калган турбайбы? Башка бирөө төлөбөсө Мына трансформаторда астатак калса, трансформатордан өчүрөт, ал элдикин билбейт. Ким бербей аткан менен иши жок. Трансформаторда учетчикке төлөп атпайбызбы? Только трансформаторду келип өчүрө берет бар. Ошон үчүн ар бирин өзүнө кылып коюш керек да. Ошон үчүн ар бирин өзү төлөш керек. Жок, Бекиш Байке, Кыргызстан башка мыйзам менен, силер башка мыйзам менен жашайт экенсиңер да. Биз ар ким өзүбүз төлөйбүз го. Эми биз жагдайга жараша ошондой болуп атат. Биздики баланс калбаса, толук мыйзамдаш элек болсо, анан кийин эмне кылабыз? Баланс калбай атса. Мен анда суранып кетейинчи азыр. Байке азыр. Урматтуу достор, ушул түз эфирде бөлүшүп коюңуздар. Жанагы Чынасыл фамилиясы ким? Чынасыл ким деген фамилиясын. Ленин райондогу акими болуп келип, жаш бала жүрөт, ошо жаш баланын колунан эмне келет экен? Эмне үчүн жаш балдарды койшоп, мына бuyakта тызылдап ыйлап атат. Мен аким болсом азыр эле сразу давайте мына кутту давайте эме кылышыбыз керек эле. Тиги светин, суусун, жолун деп мен мындай бир аракет кылат элем да. Эмне кылып отурат? Өткөрүп бердиби? Өткөрүп бергенден кийин сүйлөшпөйбү эл менен? Эл менен сүйлөшсүн, жанагындай акча издеп тапсын, жардам берсин, ыйлатпасын. Даже мына свети жок, суусу жок, жолу ылай. Анан деген еще дагы колунда документи жок отурушат. Бизде бала ыйлабаса эмчек кайда? Барыңыздар. Акимде отурат. Силердин төлөгөн салыгыңардан ал аким болуп отурат. Кой коюп машинада жүрөт. Барыңыздар, айтыңыздар. Кала кылганды үйрөнүңүздөр. Айттык, бардык. Барып акимге жолугуп айттым мен ошол жерде. Биз 12-жылы ошол жерге барганбыз. 12-жылы светти киргизген. 10 миңден акча трансформаторга бергенбиз. 5 миңден столбого деп бергенбиз.
Ошонон бери 15-жылга чейин элден 15 миңден алышты дагы. Азыркы ушу тапта 20 миңден алып атышат 15-жылдан кийин. Баягы эле биз алган трансформатор, биз койгон эле столбонун үстүнөн акча алып жеп атышат булар. Дагы. Аны жегенин айтсаң эле балейде каласың. Анан тияка биз мэрияга, департаментке, госрегистрге арыз таштап келсең, кат келсе бу жерге келгенде эле ачып окуп койушат экен аны. Алтын айга менен. Анан бизге барганда ачып келип атат каты. Анан көп эле каттар болсо бизге жет. Жок, булардын мамлекеттик кызматы жок. Должности жок. Анан эмне булар өз билимдик кылып эле? Буларга эмне үчүн силерге ээлик кылат? Мындай да, эми мындай булардын ою мындай да, уже мен билип калдым муну, келгениме 3 жыл болду. Не себептен бул светти кыркпайт дегениң, булар өзүнүн пользасын ойлойт да. Светти кыркса, любой адам каршыны төлөйт. Булар светтин кырпаган маселеси мындай, светти кыркпайт, карш көйө берет. Анан не болот, элге жаман көрүнбөй, баягы элге чачып аткан акчаны, патеряны, пенияны чача берет дагы. Булар каршты бастырат, лишний акчаны да чөндөп урат. Эл бардыгы берет акчаны. Бербегени бар, редке бербегени бар. Патеря деген акчаны ар ким менен 100 сом, 110, 120дан чачат. Анан ошону чачканда деле ошо акча каршты жазат да, карштын жазат. Азбайке, каршты жабат ал акча. А булар элге жаман көрүнбөй, элдин каршын баарын эле топтошот да чөндөккө урат булар. Булар урат. Китептин мага бербей беркитип булар канча жүрүштү. Элдин баарына Бекишбайке. Мына эми кече жакында светти текшерип кетти келинчеги, мунун келинчеги болчу. Мына могул жерде турат. Кече жакында түндө мен ушерде 3-4 киши болуп, түндө светти кырктырды. Түндөчү. Бул келип столбага чыккан темирин мунун колунан жулуп алып, муну урушуп, тилдеп, жаман сөздөр менен алып кетип калыптыр. Мындан бул аны бербеген себеби ушул да, булар секиреп иш кылат. Ошончо светти кыркпайт. Мен канча кыркпайт. Али уруш светтер 40 үйүн ар десең барбайт. Бекишбайке, уруш свет бар экен айтпайсың. Мен сага айтпадым. Бекишбайке, аял киши менен урушпаңыз. Бекишбайке, сиздин кемчилигиңиз, сиз биринчи ишти мына эл ыраазы болуш үчүн биринчи эмне иш кылышыңыз керек? Уурдагандарды табыңыз. Билесиз да? Уурдаганды сиз мында бир кара, сиз профессионалсыз. Мен журналист профессионал, сиз электрик профессионал. Барып туруп эле көрүп коңуз ким уурдап атат. Ошону таап, ошого жаза. Айыл чачкын жайгашкан. Мисалы үчүн мына айылды кыдырып бүтүш үчүн чачкын болмок турсун, 1000 гектарда жагышсаңар дагы ууру токту сиз билесиз. Мен түнү кандай кыдырам бул айылды? Ар бир көчөдөн Ой, байке, сиз деген ток уурдагандарды жатка билесиз. Ток уурдагандарды жатка билесиз. Ой, азыр ар кандай жолу бар? Кандай кылып уурдаганын кайдан билесиң? Интернеттен көрүп алып айтып Сиз профессионалсыз, сиз билесиз, колума тийбеңиз. Интернеттен көрүп алып өздөрү айтат. Кээ бирөө төлөбөй коет. Ошону баягы элдер чогулуп барып, кестирчүсүн кестирдик. Сиз азыр кошулганыңыз туура эмес. Биринчиден, Бекишбайке айтты. Барып сураганда колунда акчасы бар болот, акчасы жок болот деп бул киши туура түшүнүп атат. Мен мага эч ким айлык төлөп бербейт. Мага келсе мен акча төлөй албайм, байке акчам жок десем унчукпай кетип калат да. Же эмне кылыш керек? Үйүндө телевизорун көтөрүп кетсиңби? Анан кыш убагында төлөбөйт деп догурунасың да. Акчасы болсо төлөйбү? Кээ бирөө болуп кыш убагында дагычы мындай дейт да. Итке минип жашагандар бар экенин билбейсиңби Кыргызстанда? Чоңгус мындай, ой, эжеке мындай да. Бул жерде светтин акчаларын дагы төлөшпөйт дагы. Сен өзүң акылды ойлоп атасыңбы? Эми кыш убагында дагы мындай. Мага акылдуу түм эле келип алып. Төлөбөйт деп. Акчасы болсо төлөбөйт да. Акчаларын бере алышпайт дагы, анан булардын кайра эле участковыйды чакырды. Менде да ушундай болду да. Эже ошол эле сөздү сизге айтам. Акчасы жок болсочу. Менде акча жок болгон күндөр толтура болот. Наным жок болгон күндөрдө эки баламды, апамды кантип багам деген күндөрүм көп меники. Анан түшүнүп ошентип. Анан мага келсе айтам мен айлык албайм. Мен журналистмин, бирок айлык албаймын. Эч жерде иштебеймин. Иштегим да келбейт. Себеби дегенде мен бир жеке ТВ компанияга барсам, анын бай кожоюну болот. Ал кожоюн айтат, Кут айылына барбайсың дейт. Элди тартпайсың дейт. Барып туруп тиги байды тартасың, тиги депутаттан интервью аласың дейт. Мен айтам, эй, Кут айылына барайын мен. Аякта эл митинг кылып атат. Элдин суусу жок экен десең, мени жаман көрөт. Мен ошон үчүн мен элдин муңун, зарын, көйгөйүн коомго жеткириш үчүн атайын ушул жолду тандап алгам. Ошон үчүн мен акча жок күндөрүм толтура болот, эже. Ошондуктан ошону туура түшүнүш керек. Мына байке туура түшүнүп атпайбы?
кыйын экен. Айтканыңыз келишти. Бизде азыр эки жакка бөлгөн Асанбайке болуп атат. Ооба. Айылды. Бөлүнбөңүздөр. Мен мына эл үчүн ушуларны чындык үчүн чуркап, светтин артынан чуркап мына Садыр Жапаровго кат жазганда мында указание келди. Бизге өкмөттөн светти коюп берсе болот экен бизгечи. Мына жакында свет коюп берсе. Азыр ок берейин, Улуттук энергетикалык холдинг компаниясы ачык акционердик коому Чүй Сокулук району Новопавловка айыл өкмөтү кут конушу Сулайкай жерге келиптир. Өкмөттүн аппараты катты алдык дейт. Карап чыктык дейт, төмөнкүлөрдү билдиребиз дейт. Кылдаттык менен иликтептир, анан аныкташыптыр да. Азыркы мезгилде кут конушу жеке тараптарга таандык кубаттуулугу 250 киловатт болгон 1993 номер көмөкчөрдөн аркылуу электр энергиясы менен камсыздалып келүүдө дейт. Калк категориясынын тарифи менен эсептелип атыптыр. Ушу светти маселеси жөнүндө чыкканда мен дагы бизге лишний акча төлөтүп атат. Анан светти 40 десе 40 деп ушуну көтөрүп мен чыгып, мени жаман көрүп, анан кийин Булайка менен Айжат экөө элдин баарын бузукулап, элдин баарын мында кылып атат. Бизде жаман азыр. Кошумча трансформатор керек экен. Керек. Ал эми андан ары тейлөөгө бөлүштүрүүчү компаниянын карамагына өткөрүп берүүгө болот дейт. Болот экен мына. Ушуну канча мен Асанбайкага айттым. Асанбайке ушу светти маселесин чечип бериңчи бизге. Ушул өкмөткө өткөрүп бериңчи да мына жөнтү. Сулайкай жа ал эч ким эмес турбайбы? Ага кайрылып эле кол, өзүңөр эле кылгыла. Бизге мен айыл башчымын деп мактанып өзүн көтөрүп келгөн да. Мына эми ишенсең мына ушу айылдагылардын бардыгынан бир водительге бензинди куюп бергиле дагы. Ушинтип кагаз бюрократия деген укмуш бизде. Бир жакка барсаң тияка барып тиги кагаздап келет. Ошондо булар жүгүрүш керек да. Жүгүргөндөрдү камсыздап бергиле, каржылап бергиле. Жүгүрүп ушул хотя бы свет маселесин чечип алсын да, ары күндөр өзүңөр жакканыңарга жараша төлөйсүңөр. Экспайкеге эмес, мамлекетке төлөйсүңөр. Аркы жылдын эсеби менен ушу айылдын бүт элине мына кагазда бар бизде. Бардыгынан 300 сомдон 600 сомдон акча чогултуп алыптыр Асанбайке, Алтынбек экөө суу чыгарып беребиз. Мына былтыр алган, до сих пор суу да жок, же булардын акчасы да жок. Бекшбекке суу чыгарып беребиз деп чогулттуңар беле акча? Ооба. Суу чыгарганда чогулткан, бирок элдин баары 100% чогулткан эмес, баягы неме мал болчу. Хорошо, макул. Чогултулган акча эмне болду? Карантин мал болчу. Чогултулган акча эмне болду? Ал жерде бир 50 тонналык бочка коюп. Байке, суроого жооп берсеңиз. Ошол айтып толук чогулбаптыр. Чогулган акча эмне болду? Чогулган акча 27 миң акча чогулуптур дейт. 50 тонналык бочканы алып барып сваркалатты, аны коюшту, баарын бүтүрүштү, бирок айылда суу теппей койду. Ал акча сыртка кеткен жок. Бочка турат, ана достуктан эменин жанында турат. Ошол 27 миңдик бочкабы? 27 миңге билесиңби, астындагы бетон эле, бетондо алган семент эле 30 миң болду. Алган семент эле 30 миң болду. Суу келди, мындайтын суу келет кокуйду. Эжелер мындай да. Багы иши акчага коесузбу, кутка коюлуш керек да. Скважина ошол жерде болсо ошол жерде. Чоңуз мен угуп турсаң? Бияка келип скважина жок эмне кыласың? Акча чогултуп туруп бирөөгө сен кыл десеңер, болбойт экен да. Баардыгыңар чогуу кылышыңар керек экен да. Түшүндүңөрбү? Баардыгыңыздар чогуу жасасаңар, чогуу жүгүрүпчү. Ошондо сен жеп койдуң деп эч кимге айта албайсыңар, потому что баардыгыңар чогуу жеп атасыңар. Чогуу кылып атасыңар, чогуу жеп атасыңар. Каалоочулар баардыгы элдин өкүлү деле болду ал жерде. Элдин өкүлү кереги жок, элдин өзү чагылыш керек болду. Көптөр барып карап турушту. Айылдан барып дагы иштештик ошо чогулуп. Анан эчтекесин көргөнүбүз жок дей берген тура эмес. Экспайке, анан эмне үчүн ошол нерсени акыл менен калчап чечип элге салып, кеңешип, кескен бармак оорубайт дейт. Эл менен кеңешип турган жасаш керек эле да. Жака тепмек. Бочка алабыз, анан мындай кылабыз десеңер, болбой калган турбайбы? Жака тепмек. Бизде турбанын ичке болуп калды, турбасы. Суу кеткен турбачы. Айда суу толтуруп атат немеге. Анан сварщигибизде бир аз эме болгонбу, бочкада тешип көп калып ар жерден суу акты. Эми өзүбүздөн да бекерде сварка берди да, бирок ал деле акчасын алды. Ой, калп эле сөз Алтынай, калп эле сөз. Азыр суу толтурсаңар деле суу агат. Ал деген дачанын ортосунда. Эме дачаны урбай ичке болсо, ошо толтуруп алсак болбойбу? Ал деген дачаны эле камсыз кылат. Бизге жайында мына жолду бореке Ачысбай территориясында жашаган менен жолдун биягына чейин эле кетет, 2 эле саат агат. Ошого да тияктан жерден чыккан суу экен, ал делечи.
жерден чыккан суу ошактан бизди эле камсыз кыла албайт, могу оң жагын деле. Ал дагы бир айдан кийин чыкпай калат ал суу. Ошо менен эже дача суудан ташып келдик могу. Элестетип мен машина суурлар ташып келет, машина чакыр эмне болот? Сүйрөп келет. Ташып келди. Өзбекстан, Тажикстандын анклавында калды дешип атабы? Мына Дана Бишкектин анклавында, Бишкек шаарынын Ленинский районунун анклавында биз калдык. Даже 2005-тен бери жашаган адамдар бар. Байкуштарга свет да жеткен жок, суу да жеткен жок, документ да жеткен жок. Мына биз ошо. Даже жерди сатып атып, кызыл аянт экенин билип туруп саткан булар. Билип туруп сатып алып туруп, эми кайра мына азыр мени көргөн жокмун, алган жокмун дебеди менин акчамды. Дана ушул эшектин колунда санап берген. Жанагы ошол алтын асандарчы ошол акчаны кимге бериптир? 300 жылкы саткан карындашым. 300 жыл мына өзү мына бала ишемесе гана айда бир бала бар. Ошо бергендир да. Сарай салдырганда бергесең Карабаев дегенге бергендир да. Мен мына кара, ушул балага сарай салдырам 300 жылкым бар да мына балага. Асанбай айтып атабыз сизге эмне дейт? 3 жылгыз бар экен, Таласта сарай салабыз күзүндө деп айткан. Биз барбай калдык, суук болду ошо. Барып салт беренип жүрүп калдыңыз беле? Бармакпыз. Буга тибик бала чакасы киймаган. Биз каяктабыз? Эми кандай чечимге келдиңиздер? Кимдин үстүнөн арыз жазасыңар? Эмне жумуштарды жасайсыңар? Артынан эле арыз жазганбыз. Ташиевке да арыз таштап келдик. Садыр Жапаровго Эже, мен сизге эмне деп атам? Арыз жазгандан кийин арыз эмне болду деп тататыш керек болуп атат да. Көчөгүнө теппесең кыймылдабайт экен булар. Анан бир суроо эже. Ленин районунун акимиятына качан өттүңүз? Ленин районунун акимиятына бир ай мурун биз кайрылдык. Алып бара турган машина бар. Официально качан өттүңөр карамагына? Али өтө элекпиз. Документ бүтүп, алда жиберген самсага пул төлөбөйт да. Мына жерде кырсыкыр көрүп отурбайсың, өзүң көзүң менен көрүп атасың. Ага чейин мыналардын баары жок, электричествосу мыналардын баары жок, жайына койгондо суу келгенде анан кийин карамагына өтөбүз. Ага чейин ким алат бизди? Качан өтөт экен эже? Алар бизди чогулуш кылды. Биздин айылдан 4 аял болуп барды. Мен, бул эжеке, дагы Алтынай деген кыз, 4 бир эркек болуп 4 болуп бардык. Алардан көз регистрдан келди, энергия зыбыттан келди, архитектурадан келди, Первомайскийден келди, Ленинскийден келди, аким, замдары болуп, айда чогулуш болду, собрание болду. Ал жерден алар айтты. Первомайскийден келген аялдар экен, алар айтты, силер ошол жактагылар Первомайский, Ленинскийге өтө турган болсоңор, бүт ошолда айылдагылар, бүт жашоочулар документтериңер такталуу болсо, ушул жакта жашоочулар документтериңер такталуу болсо гана Ленинскийге өтөсүңөр деди. Ал жерден анан кийин Ленинскийге действительно өтө турган болсоңор, ар бир үй 3500ден өткөрүп алат экенбиз. 3500 сомдон төлөсөк, ошондо бизге Ленинскийге өткөрүп беришет экен. Бул жерде мисалы жерди өткөрүп бериш үчүн силер акча төлөшүңөр керек. Эмнеге? Ошентип айтышты бизге. Бизде тетиги тараптар эле элдер Первомайский болуп, биздики документибиз бар. Бул тарапта аз эле элдердики бар экен. Мисалы, могул тарапта эл көп да, аябай көп да элдер. Буларга эч кимде мына фаршовый документ чыгып атат. Ушунун артынан биз жанталашып чуркасак, эки тарапка Асанбайке бөлүп ишти. Булар бузукулук кылып атат. Бул эки катын куулуп келген, булар алдамчы, буларга ишенбей эле элдин баарына 3 күндөн бери агитация жүргүзүп, биздин үстүнөн жалып кылып. Эми ушул жерин айтып коеюн. Эми ушунду айтып коеюн, мына эжеле. Силер жүргүзүп атасыңар, келип алып берген. Силер неге келесиңер? Бияк тарапка айтсаңар, эмне ишиңер бар биякта? Силердин квартираңар жок, сиз достуктан келипсиз. А силер кыймылдабасаңар келип атат да. Жок, квартираңар 4 аял бири болуп кыймылдап атат. Сиз башынан айтып, кана кетсең квартираңды топтойсуз. Чакырыңызчы эжени. Чет өлкөдөн келебиз. Ула төрбөйдөн эле бар. Бар тетек бар, өзүңдө кагыл бар. А сен кыймылдап атпайсыңбы? Кыймылдап атасың. Бир тарапта болсо сен Асан тараптансыңбы? Бул жактан келдиңби? Азыр мени психбольной деп сен айтып кеттиңби? Бир тарапта болбоңуз. Сен айтып кеттиңби психбольной? Эч ким айткан жок. Сен псих турбайбы деп сен кетпедиңби азыр эле? Не түштөн кийин келип атып кыймылдап атасыңар, эркексиңерби, намысыңарга келбейсиңерби? Мына эжелер эмне чырылдап атат эртең менен? Эжелер эмне чырылдап атат?
Биздин шакка чакырды. Жок, мына эжелер ушул жерде жашайсыңарбы? Бар бир үйгө кирип алып, мага кол койгула деп жүрөсүңөр. Дедикпи? Ушул жерде жашайсыңарбы? Бетке кимдер булар? Коюңузчу. Кимдер булар? Бетке коюңузчу. Жок, мен барып коюм, эметпимби? Бугаланын айтканы үйүндө кыдырып светти өкмөткө өткөрүп беребиз деп Асанбайке топтоп буларда кол топтоптур. Азыр Асанбайке ошол сотко өткөрөм деп кагаздарын көрсөтүп жүрдү. Өзү зарга камалып чыккан кыдырганым, мен үйүмдү кыдырганым. Действительно үйүмдү кыдырганым үчүн мен өзүм айныман. Үйүмдү кыдырып светибизди өкмөткө өткөрөйлү деп мен чуркап жүрдүм. Жок, булар каяктан келди азыр? Кана жана кыйкырган бала. Кана светти өкмөткө өткөрөйлү. Кыйын болот му? Тапшырган үчүн Акча чогутканы келди булар. 300 сомдон чогутуп алышты. Кече бербей койду. Чайгы эле чогутушту 300 сомдон. Алып коюш. Чоң жигит. Чоң жигит. Чоң жигит. Айда түшүн, аралашып өрбөй бар. Чоң жигит укпайсыңбы? Акча эмнеге алып атсың? Эмне көрөсүң? Жок, турам берем да болду. Милиция киришип атасыздар. Светке да асып атасыздар. Ким айтты? Алатоого командировочный төлөп берет. Алар айлык алат. Алардын машинасы бар. Колунда камерасы бар. Мен эч кимден айлык албайм. Мага чакыргандар төлөп берет. Жок эми. Сүйлөбөйсүңбү? Алатоо айлык алат. Алатоо мамлекеттен айлык алат. Сен төлөгөн салыктан Алатоо айлык алат. Мага эч ким айлык төлөбөйт. Сүйлөбөйсүңбү? Мени карабайсыңбы? Каяка качып кетип атасың? Сүйлөп ал. Койгузуп койгон көрүнүп эле турат. Мен айлык албаймын. Сен атың ким? Мен айлык албаймын. Мага ушинтип. Сен не анан келип атып түштөн ким? Асан жөнөттү? Ким айтты волонтер? Мен профессиональный журналистмин. Болду журналист болсоңуз, анан эркек болгондон аялдар маселесин чечип берип койбойсуңбу? Волонтер болуп суу ачып берип койбойсуңбу? Элди кыйнабай суу ачып берип койбойсуңбу? Кыйкырбаңыз эже. Акыңыз жок. Кыйкырба сен. Уктуңбу? Сен кыйкырбагын уктуңбу? Сен дагы ажылдабагын уктуңбу? Зыллабай. Асанын арана той алып келдиңби түштөн кийин? Эртерээк келбейт белең? Элдер аялдар жакта ызылдап атат, келбейсиңби? Мен 25 аялдар ызылдап атат, менин эжелерим ызылдап атат, келбейсиңби анан кийин? Түштөн кийин келип ал. Түштөн кийин келип ал, мага кыйкырбай. Ким ара дичип атат? Журналисттик акча албайт экен. Алатоң КТР айлык алат керек болсо уктуңбу? 20-30-40 миң сомдон айлык алат. Силер өздөрүнүн жумушуңар кылгыла эже. Просто үгүттөп, эл жаңадан бери сүйлөп атат. 3 күндөн бери эле сүйлөп атат ушу эже, төртөө эле. Быдылайт. Тиги эже кече келип айткан. Мен өзүм келип ошол жерде башында турам деген жана Айзат эже. Кана ушу эже. Мен жүрбөйм. Асанбайке келди, экөө келип бетмөт сүйлөшсүн эже, ошону эл ишенет. Булар эки жакка бөлүп атат азыр кишини. Тамам түштөн кийин бул бала байке көңүл бурбай эле коюңуз. Айтып берейинби? Сиз бардыңыз акимчиликке. Мен отурдум ошол жерде, туурабы? Экөөлүк барып атабыз. Айдоодо экени группа. Бир чогулуп барбы? Бир жөн эле элди күтөтөрбү? Жуман ака, мен сизге айтайын мына. Экөөлүк келип атат. Эркек минде эле кыйкырып өрбөгүлөчү. Дарылдап кетти. Ошол жерде элдин ынтымактуу болуп эле, бири-бирин жеп эле, кошуна бири-бири менен болуп эле башташа берген кереги жок. Биримдик эле болуш керек, болуп чечилет маселе. Чырылдаша бербей. Биримди болуп бириктирбейсиңби? Биримдикти болгондо бириктирбейсиңер, мынтип кыйын болуп тургандар, мынтип эркектер бириктирбейсиңер де, мына эжелерди ыйлатпай бириктирбейсиңер. Элди общий эл чогулса биригет жөнөт. Общий элденчи Асанбайке бөлүп атпайбы? Биз эмес. Асанбайке менен Айзада эжени мында алып келсек болбойбу? Туугандар келип атып. Асанбайке менен Айзада эжени алып келсек болбойбу? Айзада силер айттыңдар. Ошол көрүнүп эле турат. Ошол көрүнүп. Ошол жерде. Эже кийин өтүп тартып коюңузчу. Тартты дагы. Мына эже мойнуна алды тетиги. Эже мойнуна алды, просто Асанбайкеден коркуп айтпай атат. Неге коркуп атасыз эже? Жок, алдыңыз го жана мойнуңузга. Акча алганыңыз үчүнбү? Алдым деди, бердим деп айтты. Адвокат тут при чем? Адвокатты биз чакырган жокпуз, биринчиден. Экинчиден, сот процесси жүргөн жок азыр. Үчүнчүдөн, милиция силерди камай элек. Төртүнчүдөн, эми арыз жазылат. Бешинчиден
Мен сот эмесмин, мага адвокат чакыргыдай. Келди, азыр мо элдин иши боюнча адвокат келсин. Мен сизден сурап атам, сиз өзүңүз турасыз го. Өзүңүз турганда мен сизден сурап атам. Кеткен жоксуз, эже, эл берген акчаны эмне кылдыңыз, ошону айтыңызчы. Асанбайкеге бердим деп айтпайсызбы? Асанбайкеден сиздин көзүңүзчө сурадым го. Асанбайке мына азыр. Эмнеге сурагыла деп атасыз? Жок, сиз ошол акчаны эмне кылдыңыз? Эл акчаны сиздин колуңузга бериптир. Асанбайке сиз аркылуу чогултуптур. Ошону Асанбайкенин колуна бердиңизби? Бердим деп айтпайсызбы? Өзү керек жок, качып кетпедиби? Жок, дагы сөзүңүздөн отказ кылып атасызбы? Жок, адвокаты менен келди мына. Качып кете элек да кармагы. Менен келип атат. Дагы отказ кылып атат. Дагы отказ кылып атат. Азырчы. Эже мына элди мына мен. Анан эмне үчүн азыр айтпай атасыз? Эмне үчүн айтпай атасыз? Акчанын баарын сизди жеп алды деп атат. Сиз жедиңизби? Жебесеңиз кимге бердиңиз? Ушуну айтып коюңуз, адресин айтып коюңуз, акчанын дарегин айтып коюңуз. Келет мына адвокат, Асанбайке келет. Мен адвокат чакырган жокмун, мен сизден сурап атам. Сиз өзүңүз турбайсызбы? Көзүңүз турбай, мен сизден сурап атам. Өзүңүзгө жооп бериңиз, өзүңүз адвокат келсин. Жок, өзүңүзгө, жок. Адвокат чакыргыдай, мен сот эмесмин, мага кереги жок адвокат. Эже сиз эл сурап атат, жооп берип коюңуз. Кагаз иштерин бүт Асанбайке бүтүрөт. Кагаз эмес, акча жөнүндө сөз болот. Жооп бериңиз. Ошол акча. Өзүңүзгө жооп бериңиз. Сиз Сөздү ала качып атат? Жок, ала качкан жок. Сиз ала качып атасыз? Асанбайке бүтүрөт. Демек Асанбайке эмес, өзү алыптыр, өзүнөн сурагыла. Жок, көрдүңөрбү мына? Асанбайке деген аз адвокат менен келатат. Аны даярдап келатат, тигине келтет мына. Даярдап келатат. Адвокат деген, конечно, Асанбайке сөзү. Жана бирок запись бар, андан мурда сүйлөгөн запись бар. Молодцы, ошону жоготпогула. Ошо запись угузуп коелу азыр. Мен сен жеке, мол 500 майка алып келсем, şu jurnalist майка алып келем, журналистер. Алып келіп келсемчи. Келесиңер 500 күн, мына жерге келесиңер. Biz 500 күн эмес, 10 күнү саат 5те мына жерге чогулуш болот. Асанбайке, бая мурда коюп саңар, мурда күнү сөзсүз коюп. Мурда күнү. Biz atayım boyu. Murda günü, murda Асанбайке келген. Келди шо жиямды. Алты гана киши. Мен айткам, азыр ел келбейт дедим. Байрам өтөт дедим. Сиз 10 күнү саат 5те могу жерге келиңиз дедим. Тиги эжелер да келет буяка дедим. Ошо эжелерди ала келиңиз дедим. Макул болуп кеткен, мына могу эже да бар. Жок, карасаң азыр узмаганбыз, эч бир мүнөткө майна чыкпайт. Асанбайке могу жерге келет. Асанбайке келип кетти уже. Бүгүн келди го, келди го Асанбайке. Бүгүн келди. Эстеке чекти. Мына ошо алган акчасын мен алган жокмун деп мына эч кимибизге жазып бербей атат. Асанбайке, каяка барып келе калдыңыз? Адамдарды аябай жакшылап үйрөттүрсүз, келип алып мага нападение кылып атышат, кыйкырып бакырып. Эч ким жолуккан жокмун. Каяка барып келдиңиз анан? Ошо ким келди? Адвокат келди, адвокатты чакыргыда эмне? Бияк сот болуп атабы? Сот болуп атат. Эмне сот болуп атат? Иштин баары сотто азыр. Кайсы сотто? Кайсы сотто? Адвокат өз сүндө келди азыр. Эмнеге мага мен адвокат чакыр деген жокмун сизде? Эмне алып келдиңиз? Эмне адвокат сүйлөй албай калгансызбы сиз? Адвокат сүйлөй албай калгансызбы? Элден акчаны алгандан эл менен өзүң менен сүйлөшө бербейсизби? Иштин баарын сотко өткөрдү, мына адвокаттан угасын. Эл менен сүйлөшпөйсүзбү? Адвокат келди, адвокат жооп берет азыр. Эже, акчаны чогултуп алып, эми через адвокат сүйлөшөт экен. Акчаны чогултуп атканда силер менен сүйлөштү эле. Эми адвокат чакырып келди. Адвокат мына сотко берип атат, генпландын архитектураны берип атат. Бүт иштин баары сотто. Бери келе бер балам. Сизде толтура сөздөрүбүз бар, сурооңуз бар, жооп берип коюңуз. Эртеменден бери элдер деген ар бири деген Асанбайкенин өзүнө бетине, Алтын эженин бетине коюп берип атат да. Биз сизге акча бергенбиз деп атат да. Бери сатып алган. 100 миңден ашык акчаларды берген да. Ошол акчалар каякта? Сиз жооп бере аласызбы? Жокактан билмей алам. Асанбайке, сүйлөп турбайсызбы? Эмне чакырдыңыз анан? Эмне чакырдыңыз анан кийин? Мына элге керек да бул, сиз керек болбосо. Булар уксун мына чакырып атпаган. Жок, ошол маселе боюнча чакырганда меничи. Чакырбасаңыз, чакырбай жашып жүрсөңүз.
Мына барыңар сурадыңар. Мен кыйкырган жокмун, мен сүйлөп атам, силер деле сүйлөп атам. Түшүндүрүп берсин мынакей. Мына адвокат жооп берет. Кайсыга келген. Макчы, мой жер красный зона эмес, бошун айтып коем. Айталы бир четтен элдик чогулуш мындай неме болуп атат, сот болуп атат. Сот эмес. Чогулуш эмес. Чогулуш сот деп атам. Сот деген бул деген сот деген элдин чогулушу. Адвокаттар сот деген сөздү сүйлөбөш керек да. Сиз адвокатсыз да, эгерде юрист болсоңузчу. Сот деген, по-моему, чорнылардыкы го дейм, жаргондору. Элдин Асанбайкеге болгон каршы көтөрүлүшү десе болот. Каршы көтөрүлүшү. Алтынай эжекеси, сиз блогерсиз, билебиз. Жок, мен журналистмин. Мен көз карандысыз журналистмин. Блогер менен журналисттин айырмасы бар, биле жүрүңүз. Бүгүн келип атасыз. Мен бул жерге айтып коеюн дегеним, мен канча жолу келдиң? Коомдук негизде, мага атайы коомдук бирикмелер кайрылган. Коомдук негизде Кайсы бирикмелер? Апрель батырлары кайрылган. Будан 3 жыл мурда кайрылышкан. Биз апрель батыр болуп калдыкпы? Ошонун арасында жерде жашаганда батырларында. Жок, билели да таканса. Ооба, туура. Чугун менен билиш керек да. Кызыктар же болбосо бул атайы жалданган юридикалык неме эмеспиз, жардамдаша албай эле. Мына сиз коомдук иш кылып жүрсөңүз Алтынай эжекеси, биз дагы ошентип эле сизге окшоп эле жардамдашабыз. Бул Асанбайке эмесизби, адвокат? Эмне кылыш үчүн жардамдашып жүрөсүз? Адвокат болбойт, адвокатты кылмыш иши боюнча өкүлү болот. Бул жерде коомдук иш. Сиз кимдикисиз? Мен элдики же Асанбайкеники. Мына жерде былтырдан баштап буга чейин 1-2 жолу сотко кайрылган экен. 1-2 дагы өз алдынча дагы элдер кайрылган экен. Анан эки ушундай факт болгон, эки факт болгон, алардын жери мыйзамдаштырылып, соттун чечими чыгып кириптир. Кийин соттор буга четке кагып отказ бериптир. Ошодон кийин анан коомдук биргелешип, азыр коллективдүү арыз менен кайрылдык. Мына даярдап берген. Эмне боюнча темасы кандай? Түшүнүксүз болуп калды. Мына, ооба берейин деп атам. Могучу. Журналисттин суроосуна жооп бергиси келбесе, анда Асанбайке өзү жооп берсин, каяка кетти? Адвокат келип, сенин сурооңо жооп берет деп едиңиз беле? Эмне? Канаке? Мен суроосом жооп бербейт атко. Эмне суроо? Мен суроосом жооп бербейт го, сиз чакырып келген адвокат. Анда сиз жооп бериңиз. Жанагы эл айткан акчалар каякта? Эл айткан акчаны мен билбейт экенмин, эч ким нерсе кылган жок. Алтын сизге бердим деп атпайбы? Эч кандай эме жок. Такаса десен, сиз следователь тергөө атам. Жок, эл суроо берип атат, ошол суроого жооп берип койсоңуз. Жазсын. Тактасын. А сиз эмне адвокатты бияка чакырып келдиңиз? Адвокат чакырып сурап атпайбы? Элдер суранып атпайбы? Качан суранды? Мына суранды, сиз качан суранды? Мына чабышты. Менин көзүмчө сизден акчаны сурашты, каякта деп. Кандай сума келди? Мен мындай ана следовательге жазсын, следователь тактасын, анан эч ким акча турат сөз жок ал. Ынтымакты бузбасаңыз сиз ортодон. Сиз жооп бериңизчи. Түштөн кийин келип алып Түштөн кийин сиз мени бузбаңыз, мен ынтымагымды. Жерди сатып алдың белең? Жерди мен Асаныкеден эмес, ошол саткан элден сатып алгам. Биз Асандан сатып алганбыз. Ошол боюнча жооп бербейсизби анан? Жок, кайсы акча экен десем өзү жооп бербей атпайбы? Кандай акча экенин түшүнбөй атам. Мен суроо берип атамбы, жанында туруп уга бербейсиңби? Сиздин жаныңызда туруп укканда сиз деле жооп бериңиз. Жанында турасыңбы, угуп атасыңбы? Сиз элге үчүн келдиңизби? Ким үчүн келдиңиз? Тегиз мен суроо. Жооп бериңиз. Эмне болгон акча бизге улайлы. Мен айттым го, сурадым го, уккан жокмун. Сиз эмне максат менен келдиңиз? Элге жардам берейин деппи, же тетиришин деп келдиңизби? Сиз провокация кылбаңыз, биринчиден. Экинчиден, бир айылдын элин эки беттештирип провокация кылып, кайраштырып уруштурбаңыз. Үчүнчүдөн, сиздин көзүңүзчө түз эфирде эл сизден сурады. Биз берген жерди алган, сатып алгандагы акчаны эмне кылдың деп сураса, качып кеттиңиз. Азыр эми адвокат тап келип алып силерди башыңарды айландырып атат. Түшүндүңөр да. Мынандай болгон желдеттер менен кошо келиптир. Мына жакта желдеттер турат. Сиз келгенге чейин дагы бирөөлөр нападение кылышты мага. Акчага келдиң деп. Эч кандай, мен эч ким өткөн жок. Мен буларды күтүп келдим, адвокатты. Элди бөлбөңүз. Сиз элди бөлбөңүз. Элди бөлгөн чиновниктер акырын кусуп кетип атат. Сиз эчиде иштебейт экенсиз. Анан эмне үчүн элди бөлүп атасыз? Мына элдер өзү айтып атпайбы? Бөлүп атабы? Ким бөлүп атат элди? Бөлүп атабы? Туруштум мен, тиги. Сиз уну 2 күндөн бери элдин баарын топтоп, айжада мен зулакка бугузучулук кылып атат, элдин баарын бузуп атат. Мыйзамды жерде өткөрүп беребиз деп элдин баарын айтып атат. Мен эч көзүнөн уккан жокмун.
Ким айтты? Чакыр. Ошону чакырбайсыңызбы? Булай. Ошону чакырсаң, ким айтты айтып бер кана. Ким айтты кана? Кече неме кылганда айттыңыз сиз. Ишенбегиле аларга. Мына мен турам, мен бүтүрүп берем деп айттыңыз го. Мамлекеттик мыйзамды жаңырып атабыз. Мына бөлгөн ушундай болот. Асанбайке бөлгөн ушундай болот. Ишенбегиле деп бөлгөн ушундай болот. Сиз жаман чиновниктердин жаман адатын өзүңүзгө эмет үйлөнүп алган экенсиз. Укпайм мен. Адвокатыңыз менин суроомо жооп берген жокпу? А мен элдин атынан суроо берип атам. Элдин атынан суроо бергенде менин суроомо жооп бериш керек болчу. Менин суроолорума жооп бербеди, анда адвокаттын кереги жок. Аны сиз деген өзүңүз артип келдиңиз, бетиңизге коюп келдиңиз ошо адвокаттычы. Ошондукен да. Ошондо калган. Мынакей ошо саткан жерин танып аткандан кийин мындан жакшы. Ооба, алган акчаны албадым деп атканын ойлойбет. Мындай деп кече жакында трансформаторубуз күйдү. Бир эмес 3 жолу бар. Элден акча топтоп мен берип аттым. Элден акча топтоп беребиз. 43 миңге бир расход кылдык. 15 миң Асанбайкенин колуна лично 15 миң акча бердим. Анан трансформаторубузду жаңап келип бердик. Бөттө трансформаторун ушу менен калды силерге деди. Анан кийин трансформаторуңарды алып кетем, бөлөк трансформаторуңарды оңдоп алып келе турган болдум деп, кийин 35 миң деди эле 33 миң чогултуп мына колуна бердик. Мынакей көрдүңбү? Бул жерде да Кудай билет ал 33 миң кетти трансформаторго. Может 15 миң берип 33 миңди чөнчөккө салып калды. Кайдан билебиз? Арыз жаз артынан түшкүлө дагы анан кийин эми бир тыйын акча бербегиле. Анан документ жасатып бербейм деп коркутса ишенбегиле, бул киши эч ким эмес турбайбы? Документи жок. Даже элементарно коомдук бирикме деди, ошонун кыймыл деди, ошонун названиясы жок турбайбы? Эчтеде юридикалык жактан өткөн эмес бул кишинин коому. Анан эмне коркуп атасыздар документ жасап бербейт эткенде? Эмне коркуп атасыздар? Силерди Ленина райондук акимиятка өткөрдүбү? Акимияттан сурайсыңар документти. Мамлекеттик бийликтен сурайсыңар, бул ким? Аким айткан. Доверенностьты нотариустан эмеден алып келгиле деген. Документи жок. Решенияны Мен ошолго суроо берейинби? Бардыгыны. Меники мен жер сатып атканымда. Документи жок алдыңыз, а? Ал кимде күнөө? Өзүңүздө биринчиден. Сен документиң алып көрөйлү. Мен участок сатып атканымда караштырып, эмне үчүн силер башыңар иштебейби? Сатып атканда эмне үчүн документи жок участок сатып аткан? Айтты, алдап элди алдап атса ишенет да. Мен сатып атканда булга ишенген эмесмин Асанекеге. Мен булга келген эмесмин. Китебиң, красный книгаң барбы? Кызыл китебим бар, бардыгы. А эмне үчүн мунуку бар, башкасыныкы жок? Булар алданганда башка бир аял сатат кызыл китеби менен. Ошол аялдан башка ким? Дүйшөкан деген аял Первомай Сикеге документтештирип туруп, ошол аял кызыл китеп менен сатат. Баасы канча? Кызыл китеп менен үйдү канчага алдың? Кызыл китеби менен мен мындан 2015-жылы алганмын. Канчага? Үй эмес, жерди алганмын. 115 миң сом алганмын. Арзан экен го, биякты арзан экен го. Красный книга менен арзан экен го. Азыр барсаңар, азыр көрсөтүп коем. Бүт тек паспорт бар. Мен кеше жакында алтын звонок этип сурадым. Алтын мен кызым Россияда иштейт. Мага жер керек, алтын жер барбы десем, bir sotuk jeri, bir sotuk jeri $1000 dedi. 4 $4 dedi. Ana davlattan öpür beresinger bile suradım da. Ne kılıp kimge açıp beredi? Satak döysem birinci özüңөргө бергиле ошол суроону. Эмне үчүн мен алып атам деп. Sen o sağa kızım, mağa kızım эмес адвокат. Документти өткөрүп бересиңерби деп сурадым да. Безим алимде эле документ кылып берем деди да. Мына элди алдагандай. Андай мага кереги жок деп мен барганда жокмун, кылганда жок. Документ, большой документ болуп атат. Бар, мен азыр таап берем кызыл китептин участогун. Бир 10%-inde бар да кызыл китеп бизде ушундай. Ал кезде ошондой Жок да. Ошо Дүйшөкан деген аялдан алгам. Мен ийимден ошону кызыл китеп. А Дүйшөкан неге мамлекеттин жерин сатат? Асанбай эле сатып албы? Ал жөн эле адамдардан сатып алат. Жок жерлер. Аны кайра өзү сатат. Кызыл китеп адамды алдабайт ал. Ал мисалы участок сатам десе, ага телефонун берет. Ала коюп коет да мисалы объявление. Ошодон алып Дүйшөканды сатып алат да. Бул адамдарга сатат. Ал туура эле иш кылат. Мына буларды калдам чогулуп атпайбы? Айтсаңыз. Буларды калдып атпайбы? Эмне үчүн деген жалпы
кызыл китеп берилбейт дагы, айрым-айрымдарга берилет. Ал тууган уруктары, талаштыктар, жердештери, бир эмес берде 3 катыны бар. Тиги катынын тууган уругу, кимдин? Асан Байкенин. Тиги катынын тууган уругу бар, мургадын тууган уругу бар, балдызы бар, тиги тууган уругу ушундай да. Кыйкырып аткан балдар, инилери болот. Инилери кыйкырып атат. Жарып коем, мынтып коем, не нормальныйсың. Силерди коркутуп аткан инилериби? Бүт жердештери. Мынау сары неме ошо иниси болот окшойт, а? Ооба, ошо жердештери. Сен мени коркутпа болуп турбу? Элди дагы коркутпа болуп турбу? Эмне кылып сүйлөшөсүң? Эмне кылып сүйлөшөсүң? Эмне кылып сүйлөшөсүң менен? Кана сүйлөш. Элдин көчө сүйлөшчү кана. Siz ошол сурооңузга жооп берин да, элди келип сой адамды сиз эмне үчүн Сен Асан Байкенин жан жигит эме жан жокөйлөрүнөн болосуңбу? Жүгүрүгүнөн болосуңбу? Жетим жүгүрүктөрүнөнбү? Кол баласы болосуңбу? А? Сен мага сөз сүйлөбөгүн, уктуңбу? Сен сүйлөбөгүн мага, уктуңбу? Ызылдабагын мага, уктуңбу? Балдар, Элди ойлобогон элсиңер да силер, а? Элди ойлобогон элчи. Сүйлөйм, эмнеге сүйлөбөйм? Элди ойлобойсуңбу сен? Камера калгын ушунчалык. Ала бер, сенден коркомбу мен? Коркконуңуз эмес да, анты эмне үчүн сиз неме кылып атасыз? А сен эмне болду? Сага эмне жок? Мен сага сүйлөгөн жокмун. Кайсы каналдан? Сага сүйлөгөн жокмун мен. Сага сүйлөгөн жокмун мен. Тетик балага сүйлөп атам. Мына балага сүйлөп атам, мына балага сүйлөп атам. Келип алып мага түштөнгө сага ошо кыйын болуп кыйкырып атат, ошо балага сүйлөп атам. Сиз азыр алпар ошол негизинде сиз доказать этиң. А сен кимсиң? Доказать эт. Мен ушул Сен жерде кимсиң? алда жашоочу. Сен кимсиң? Сен кимсиң? Кимдин жетим жүгүрүгүсүң сен? Кимдин кол баласысың? Асанын атынан келдиң да. Сиз кимсиз? Элге күйбөсөң унчукпай эле отура бер. Элге күйбөсөң отура бер. Сүйлөбөй. Элге күйбөсөң отура берчи. Сен кийин келип атына көрдүңөр? Рас болот. Кызыл китеби бар үйлөрдү албайсыңар деп рас болот деп атат. Сокулуктун акими келди, Пермайскийдин келди, акими келди. Жакшы болуптур келишпейби? Турасын айтыш керек. Буларды үгүттеп, кече экскүнөм Ону жутуп, үгүттеп азыр. Чайын берип койгон турайын. Кудайым. 3 күндөн бери булар алтын кыргызчынан көтөрө албадым. Сөзүн сүйлөп атат да. 3 күндөн бери ошол жерде. Билебиз да. Электрик кылып койуптур, бирөөсүн дагы бир нерсе кылып коюптур, анан ызылдап атышат. Аны алып алып. 3200 доллар. Сен жалгыз акылдуу окшойсуң, кызыл китеби менен алып турсуң. Бирөө көрсөткөн жерде. Өтө акылдуу бала экен. Өтө акылдуу бала экен. Ошол кызыл китепти үйгө дагы бир кожоюн чыгып калышы мүмкүн. Мындай историяларды мен башыма көп көргөм. Азыр кыйын болбосун. Асан талашадан бери ошондой эле адамдардын кээ бирөөнүн документтери жок. Мен лично текшергем. Бардыгы фальшивый. Анын тарапташтарын деле фальшивый. Ошондочу өзүндө да Кетейин эже мен, Күзөккө жыйынтыктай берейин, Урматтуу достор, мына аэропорттун жанындагы Кут айылына келип, ушул Кут айылы мына мыякта турат, Кут айылы. Мынакей Кут айылы. Кут айылы Кут эмес эле. Аябай көйгөйлүү айыл болгон экен, себеби дегенде Асан Жунушалиев анан Алтынай деген жардамчысы экөө элден акча жыйнап алып, ошол ар бир 4 сотук үчүн элден акча жыйнап алып, кызыл китебин жасап бербей койгон. Бул жер талаш жер экен. Бул жерге документ чыккан эмес экен. Шаардык жанагы очистное сооружение деп коет го. Мына бу жакта турат. Шаардык очистное сооружение. Бул жанагы шаардан чыккан акыр чекир мусор ушул жерге келет да. Ушул жерге келет. Анан кийин бул жерде кызыл китеби жок, жолу ылай, суусу жок, свети дагы аябай кымбат төлөнгөн. Ушундай бир айыл экен. Жергиликтүү жашоочулар Кут айылынын тургундарынын айтымында бул жакта ошол жанагы сатылбай турган жерлер дагы сатылып кеткен. Мындан кийин дагы сатылып турган жерлер бар эле. Ошол жакка барсак окшойт. Сулайка эже, кайсы жерде дагы жер сатып атышат дедиңиз, ошол жака барып ошону тартып коелу. Азыр ким айтты? Очисткадан тетил жерден деди. Жүрүңүз. Басып баралы же машина менен баралы? Бас эле барып берейин.
Машинаны айдаңыз деп атам мен. Козел! Ты козел! Уқтың ба? Қолың көтеріп көрші. Берке, бас, бияққа кел сөйле. Бас. Бияққа кел сөйле деп атам мен. Бияққа кел сөйле деп атам мен. Бияққа кел сөйле деп атам мен. Не тұрасың ана жерде? Мен атымен тұрады бияқта. Кімнің қолын сындырайын деп атасың сен? Сен кімнің қолын сындырайын деп атасың? Сіз антифакты көрсетесің. Сен кімнің қолын сындырайын деп атасың? Алкаш Асанның жетімізін деп атасың, иә. Не керек Асанның сөзін сөйлеп атасың сен? Işiniz kaysı kimliğin sözü? Kıkırma bana! Ben özüm zakonum var söyleyeceğim. Kıkırma bana! Uktun mu? Kıkırma bana! Acılama bana gel olup berge. Acıldayım. Ben ne için gelgem uktun mu? Sen Hasan için gel atasın. Hey kıkırman. Hasan'ın elin akçasını cep koyğandı. El özü dəlde per atasın. Uktun mu? Bir akçaydı men jegen joktum. Ana nene namçın amı sözün? Jetimizinden sözüm turames boldu. Anne kaydıgar bol atasın sen? Anne için kaydıgar bol atasın elge? Bundan da energe niye kaydıgar bol atasın sen? Niye bana acıldı atasın? Takta turgan jeri var, söz atay var. Sen tüyüne jetesin mi? Sen men tüyüne jetesin mi? Sen men tüyüne jetesin mi? Sen tüyüne jetip durmayın mı ne? Qanday сөзді қойыңсан? Bir narsenin adamday болбош керек. Qanday болуш керек? Ақчаны жеген адам сендей болуш керек пе? Ақчаны жеген адам сендей болуш керек пе? Ақчаны елдің ақчасын жеген адам сендей болуш керек. Бүт ошол Асанның адамдары мына. Бешеу жүрөт ошол адамдар. Эметип өтпөйбү жүргүлө деп. Бүт ошол адамдарын эшип келип алган да бардыгы. Акмак. Мына элдин таламын таласаң, мынантип уруш жейсиң, токмок жейсиң, сөгүү угасың. Жанагы очистное сооружениянын жанында дагы жерлер сатылып атат дейт. Ошону көрсөтүп коюңузчу жүрүңүз. Эл өзү чиреген да эже. Биз эл өзү бузулган да, эл бузулган. Эл сатылган, саткын, элибиз саткын да. Байларга сатылат, паткалимдер бүт, кошоматчылар, шулар сатылат. Машинаңа айта бериң. Бияка алыста. Ай, Зулайка. Мына ушундай ушул Асанга окшогондор элди бөлүп. Мен өзүм колум менен машина көп экен. Көп жерде. Бүт Асанның Кыргызстан боюнча жанагы жер маселеси боюнча. Кана сатылып аткан жер, ошо сатылып аткан, дагы сатып аткан жерлерди көрсөтүп койгула. Албагыла, бул жакта документ жок деп элди алдын ала айтып коелу, чтобы алар дагы силерге окшоп ыйлабасын. Ындайкы тарапта да менин тааныштарым бар. Аларда дагы жер алып алган да. Эч кандай документи жок. Аларга айттым, "Мени аласың, менен сурап туруп келбейсиңерби" дедим. Мына жерде урушу ыйлап да документ ала албай атабыз дейт. Жашырып жүрө беришиптир. Элдерге болсо жарымы сатылыптыр. Нене? Мына жерде мектеп түшөттүр. Анан мунун мектеп түшкөнгө ылайыктуу болбой калыптыр. 6 гектар жер деп туруп, 2 гектарын сатып ийип 4 гектары калыптыр. Анан тетиге үй турат го, ана кичинекей үй. Ошол үйдөн жогору жагы азыр сокулукка карап кетти. Кана жана сатылып аткан жерлер? Могу жерлерден берип атат да. Могу жерден бирөө фундамент куюп койгон экен. Аны салбадың деп элдер айтыптыр. Шол. Басып берели. Салба бул жер очистка, бул жер туура эмес сага саткан деген экен, ошо мени токтолуп турат да. Ошол жактан беришип атыптыр. Өткөндө мен суразам, жер деп суразам, алтынбы? Тиил жактан көрсөттү, уже бир сотугу $1000 деди. 4 сотугу $4000 болот деди. А мейли $1000 болсо деле алайын, мейлим, кызым Россияда иштеп атат, акча салат. Кызыл китебимен документти өткөрүп бересиңер деп сурадым да. Десем, разрешениесин эле беребиз, силер кийин үйдү чоң тамда салгандан кийин анан китебин ошондо өткөрүп беребиз дейт. Андайды көп укканбыз да, элдин баарын алдаган. Кызыл китеби жок дагы деле. Анда мага кереги деле жок деп, мен ошо албадым. Албаганым жакшы болуптур. Мен да ушинтип жүрмөк экенмин, ыйлап жүрмөк экенбиз. Кыз аферисте бул экөөбүз жеткен аферист. Азыр бүт өзүнүн туугандары, тааныштарын чакырып келип алган. Бүт ушул жерге. Азыр ошону колдошуп атат. Бардыгы.
Берде бир эмес 2 катыны бар. Бул айылда бирөө менин үйүм жанында. Бүт ошонун тууган уруктары, ошонун кайын журттарын сөзүн сүйлөйт да. Бүт ошолор азыр келип алган, бүт ошонун тууган уруктары. Тиги катынын инилери, сиңдилери, бүт ошолорго үй саткан, ушул жакта бүт ошолор жашайт. Ошон үчүн али бакыр өкүргөн бала ошо да. Кайнеси. Кайнелери болот. Мага ыйкырып атканбы? Ошонун туугандары болот. Ошон үчүн ошо тарап калып, ошон үчүн бүт элди бузук кылган ушу да. Бирде биз байкуш ушу элдин көгөйүн чечейин деп Айзада экөөбүз байкуш журкап, Светти өкмөттөн алайын деп байкуштар келишти. Светти өкмөткө өткөрүп беребиз деди байкуштар. Эже ошо бир суроодо тияктан бияка келип атасыңар. Эмне ошол жака баргыла деген эмнеге? Бул эмнеге ошентип? Эми бияка келип элди себеби бизге көп эле элдер жалдыраш кайрылып атат эле. Айзада деген кыз эми чоң жумушта иштейт. Ак үй жакта билесиң, танысың. Анан ошо байкуш жаңы элеки ачкиче? Жала эмес, ал бүгүн келбей калды. Ошол жакта чогулуш экен, ал чогулуштан чыга электим дейт. Ошо байкуш ушу биздин көп проблемабызды ошо чечип берип атат. Анан булар элдер бизге кайрылды. Эже эмне кылсак, документибизди текшерип нерсе кылып бергилечи дегенин ташип кечен кат жазып, баардыгы документтерин алып барды. Баардыгыны фальшивый чыгып атат да, мына. Баардыгыныкы. Анан кой ушуларга жардам берейин деп биз чуркап жүрсөк, эми бизди жаман көрүп атат да. Келет элди бузук кылайт, элдер анан минди үгүтүп атат. Биз үгүттөн жокпуз, элдер документтерин текшертип алгыла, баргыла, көз регистриге баргыла, текшертип бир нерсе кылып алгыла, эртең бузулуп кетсе, үй жай жок каласыңар деп биз ошол маселени чечип чуркап жүрөбүз, ушулар үчүн чуркап жүргөй. Светти да өкмөткө өткөрүп алайын деп чуркадык, аябай элдерге, элден кол топтодук, бияктан, тияктан кол топтоп. Кайдыгер эмес адамды түшүнүшпөйт турбайбы булар? Анан ошо сен эмне келдиң дейт. Мисалы үчүн деген эртең мени да айтпайм, сен эмне келдиң дейт. Да көрдүңбү? Анан эртең саат 5те деген кайсы журналисттер чакырам дейт? Баягы эле булардын сөзүн сүйлөгөн журналисттер чакырат да. Бүт айылында акчага сатылган, ушулардын сөзүн сүйлөгөн адамдар. Өткөндө 1-2 күн мурун айылга келип, айылдагылар айтыпты, кайсы бир жерге барсаңар көз регистрде мен силердин документтерди өткөрүп беремин. Булардын тилин албагыла, чоңдордун астына барбагыла, мен өзүм өткөрүп берем дептир. Аны ойлобойм, эми өзү кантип өткөрөт? Элдин бүт документтери фальшивый. Өзү ким? Өзү бир кызматта иштесе анан кийин өткөрөбү? Өзү бизге айыл башчымын деп мактанып, ушуну тааныштырган да, бизде айыл башчы экен дешет. Айыл башчы эмес, кайра бизди алдап жүрбөйбү. Ооба. Канча деген трансформаторубуз күйүп атат, аларга канча деген акчаларды берип атабыз. Результаты жок. Элден да суу чыгарып берем да, акчаны чогултуп алыптыр. Бүт элдер азыр кол топтоп бүт жазып беришти. Же суусу жок, же акчасы жок. Былтыр чогулткан турбайбы? Былтыр мурда жылы чогулткан экен. Былтыр да чогултуптур. 2 жылдан бери берип келип атабыз деп атат. Биз өзүбүздүн айылыбызга өзүбүз эле акча чогултуп, өзүбүз суу чыгардык. Мисалы Асанбайкени айтсак, акча чогултуп бериле деди. Анан биздин айылдагылар буларды жакшы билет Асанбайкени. Алар бир сом акча биздики эле өзүбүз чогултуп, өзүбүз кылабыз, өзүбүз байкуштун балдары, эмелер, эркек каттуу байкуштар өздөрү акча топтоп, өздөрү каздырып, өзүбүз суу чыгардык айылгачы. Аясы буга бергенибизде акчабыз жок болмок да. Азыр кайсы жерлер сатылып атат? Азыр мына. Дагы башынан айтыңыз. Мына жерден ачышкан турбасы кеткен, ошо турбанын үстүн сатып атат. $3000 сатып атат. Мына үйдү дагы мына 2 высоколтун ортосуна $3000 сатты. Жери. Мына жерди сатты. Мына жерде бирөө фундамент куюптур, байкуш. Эми аны бузулат деп токтотуп коюшту да. Биз өзүбүз салдырбай атабыз, бузулат деп. Сиз ушул айылда жашайсызбы? Бул эмне айыл? Же кутка киреби? Кутка бар. Баары кут. Анан мына забор турбайбы? Ошонун ар жагында жаңыдан сатып атат. Мына ооба. Тетиги столбонун бош жерде? Ооба, бош жерде. Патрас сатып атат. Сатып алгандарга айтып эле атабыз. Ай, сатып албагыла, мына бизге окшоп күйүп кетесиңер деп. Адам экен түшүнбөйт экен фундаменттерди куюп атса. Урматтуу достор, мен Кут айылында турам, Манас аэропорт жактагы Кут айылында турам. Мына артында турган бош жаткан жерлерди жаңы элеки Асанбек Жунушалиев анан Алтынай деген жардамчысы экөө ушул жерлерди сатып аттыр. Ушул жерден жер сатам десе албаңыздар, себеби дегенде ушул Кут айылындагылар кызыл китеби жок, толтура акчалардын баарын берип, болгондо дагы кызыл зона экен, кызыл аймак экен, бул жака курулуш керек эмес экен, бул жака эл жашабаш керек экен. Себебинен бул жерде шаардын жанагы акыр чекир аккан, чогулткан
очисткасы турат да, могу жердечи тазалоочу ушул жерде немеси турат да. Ушунун тегерегине эч ким жайгашып жашабаш керек экен эле. Бирок булар мамлекеттин жерин элге сатып алдамчы болуп жүрүшөт. Аны бүгүн далилдешти жашоочулар өздөрү. Себеби дегенде акчасын аларын алып алып документ жасап алыптыр, же суусу жок, таза суусу жок, жолу начар, светти дагы эптеп септеп берет экен. Мектеп жок. Анан Манаска барып окуйт дейт. Эми балдар кыйналып атат да. Мына кичинекей балдардын укугу тебеленип кыйналып атат да. Балдарды ким ойламагыла? Эч ким ойлобойт. Мектептин кереги жок. Негизгиси жерди сатып туруп акчаны алып алып байыш керек. Асанбек Жунушалиев деген киши кимге ишенип, кайсы чиновникке ишенип акчаны чогултуп алып жүрөт? Кызыл китебин жасап бербейчи? Мен башым катып калды. Кайсы чиновникке ишенип жүрөт? Ушул түз эфирди колдон келишинче бөлүшүп коюңуздар. Себеби дегенде баягы жер маселеси боюнча ортодогу алдамчылардын дагы бир далили. Дагы болдубу ушу? Бүттүбү? Эми өкмөткө кайрылганы себебибиз азыркы президентибизге ишенип, ошолорго кичине жардам сурайлы дегенбиз. Ушу элдердин көйгөйүн чечип, мыйзамдуу кылып элдерге мыйзамдуу кылып жерлерин берсе, мына жашап аткан канча деген адамдар ыйлашып отурат. Ушулардын үйлөрүн документально өткөрүп берсе, ошого кайрылат элек. Садыр Жапаров, сизге ушу элдин атынан кайрылуу жасайлы дегенбиз. Ушу биздин элдин көйгөйүн чечип, ушу кайрылып берип койсоңуздар. Башка кимге, эч кимге ишене албай калдык азыр. Кимге барсак да сөзүбүз өтпөйт. Муну Жунушалиев Асанды бул аябай биздин элге жаман мамиле жасайт. Биз болсо өзүнүн катындай сөгөт, тилдейт, кээбилерди ичип алса, мону уруп алган күнү урат. Эркек аттуулар эмне үчүн бүгүн чыкпады? Эркек аттууларыбыз баары коркот. Өзүнчө хамал болгон экен да. Чорный оно окшогон балдардын баарын топтоп алып, үйлөрүнө барып, бир чорный мени коркутту го, мен сенин түйүңө жетем деди. Үйлөрүнө барып саа уру эркек аттууларыбыз коркутуп алган. Ошон үчүн баардыгы коркот. Даже менин балам да коркуп, апа чыкпаң, сүйлөбөң, айтпаң дейт. Ага айтпаганга туура келбейт да, унчукпай отуруп элсек биздин көбөйсө ким чечет? Ким бизге жардам берет? Ошон үчүн биз чуркап, жанталап чуркабыз ошо. Мени да коркутуп, канчадан коркутуулар болду. Ошого өкмөткө Садыр Жапаровго кайрылабыз. Ушу биздин көбөйсө чечип карап берсеңиздер сиздерден суранабыз. Ушу Садыр Жапаров президент болуп шайлай турган учур келгенде аябай элдер колдоп, биздин байкуш элдерибиз аябай колдодук эле. Сенден чоң сураныч алтыным. Ушу биздин жашаган жерибизде муну 3 көчө красный зонага кирип калыптыр. Ошо красный зонадагы жерлерди $1000, $2000, $3000 ушул Асан Жунушалиев менен жана Алтын деген саткан. Ошого бергенбиз акчаларыбызды. Решенияны ошол Асандын колунан алганбыз баарыбыз. Азыр ушул жерде тактасак, мен силерди тааныбайм. 1 сомду алган эмесмин, 1 сотик жер саткан эмесмин деп атат. Кайрыла турган жерибиз эми ишене турган эле силер калдыңар. Камчыбек Ташиев сизден суранабыз. Садыр Жапаров сизден суранабыз. Ушу элдин көйгөйүн, бечараларды, биз бечарадан биз акчасы эң аз, кембагал. Ушу жерге акча арзан жер айткандан акчабыздын жоктугунан каарсак каарыбыз да, жашыбыз дагы келип, жерди алып, үйдү салып жашаганыбызга 12-жылы келгенбиз. Ошондон бери мына жер документиңер бүтөт, ана документ бүтөт деп эле келатат. Булар болсо байып, чирип өлдү. Өзүңөрдүн суранганыңар боюнча биз да ушу коррупционерлерди чукуп чыктык. Силердин айтканыңар боюнча жардам бергиле дедиңер эле, эми силер бизге жардам бергиле. Ушу элдин көйгөйүн чечип бергиле айланайындар. Биз канча мына мэрияга каттасын арыз жазып таштадык. Департамент, госрегистр, архитектура, акиматка таштадык. Деги эле бизге жооп жок. Бизди караган адам жок. Ушул Бишкектин өзүндө жашап атып биз анклавда калдык. Же Сокулукта эмес, же Первомайскийде эмес, же Ленинскийде эмес. Биз Тажикстан, Өзбекстан менен анклавда калсак, ии деп коет элек. Мына Кыргызстанда Бишкектин борборунда туруп, ушундай жаман ишке кабылып калдык. Ошону чечип бергениңерди суранабыз. Чечип бериңиздер. Урматтуу достор, мен түз эфирди аяктап атам. Манас аэропортунун жанындагы Кут айылында 21-кылымда иче турган таза суусу жок. Жолу ылай, жасалган эмес, мектеби жок. Элдер, жаш балдар мектепке Манас айылына барып окушат экен.
жашоочулардын колунда кызыл китеби жок. Кайсы күнү мамлекет жерди кайра өзүнө кайтарып алат деп коркуп жашап атышат. Эми ушул түз эфирди бөлүшүп койсоңуздар, бийликке жетсин. Бийлик деген ушул элди алдаган алдамчыларга чара көрүш керек. Анан кийин деген элдин үнү жетиш керек бийликке. Элдин үнү бийликке жетип, мындай адам жашай турган 21-кылымдагы адам жашай турган шарттар түзүлүш керек деп эсептейм. Сиздерге чоң рахмат ушул түз эфир үчүн. Кимдин ким экенин, актын ак, каранын кара экенин өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мен калың көпчүлүк эл тараптамын. Көпчүлүк эл кыйналса, мен ошол кыйынчылыгын тең бөлүшкөн үчүн жүрөмүн. Мынтип баягы Баткендин ак турпак айылына барганда Алчымбай Туралиев деген айыл өкмөт өзүнүн адамдарын чогултуп, туугандарын сатып алган адамдарын чогултуп, жөнөкөй элге каршы тукуруп койду эле. Бүгүнкү жолугушууда да так ошол көрүнүш кайталанды. Асанбек Жунушалиев деген киши өзүнүн туугандарын, адамдарын алып келиптир. Алар ар бирибизге бир sıрадан арылдап, ажылдап асылып чыкты. Арасында мен дагы, мага дагы тийди. Сатылып келдиң деди. Ишиң эмне деди, эмнеге келдиң деди. КТРдин алатоосу жөн эле келет деди. Бизден Алтынай Арсанбекова келет деп акча чогултуп алды деди. Мен сиздерге айтып коеюн, ошол мага ушул сөздөрдү айткан деңгээли төмөн, акылы жок жигитке түз эфир аркылуу жооп берип коеюн. КТРге мамлекет акча төлөп берет. Мамлекет болсо элден салык алып, КТРдин айлыгын төлөп берет. Ошол Ала тоонун журналисттери бекер келиш керек. Мен да Ала тоодо иштегенмин убагында. Мен дагы келип бекер тартып, элдин көйгөйүн далай жолу КТРдин көрсөтүп жүргөн эле журналистмин. Мен азыр элдик журналистмин, көз карандысыз журналистмин. Азыр деген мен айлык албайм. Айлык алып КТРди Ала тоодо иштейин десем, мамлекеттин саясатына менин жүрөгүм туура келбейт. Алар деген монтип элдин көйгөйүн тартпайт да. Алар деген мамлекеттеги чоң чиновниктерди тартат, жетекчилерди тартат, министр, депутаттарды тартат. А мен жөнөкөй эл аралап жүрүшүм керек. Себеби дегенде элдин көйгөйүн чечиш мамлекеттин бийликтин эң биринчи милдети. Түз эфирди бөлүшүп коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Кийинки түз эфирге чейин аман туруңуздар.